Салам достор, барыңыздарга чоң салам. Сиздер менен Мирлан Батырханов. Сиздер менен Оштон салам айтып атам. Сиздер мына уже жаздыңыздар кайсы шаардан. Демек бизде бул жакта Бишкектен, Таластан, Оштон бизди көрүп атышат. Ошондой эле Токмок шаарынан, Москвадан угуп атышат. Бишкектен, Майлуу суудан, Бишкектен дагы. И болду негизинен. Калгандары запистен көрүп атам да. Калган биздин көрөрмандар запистен көрүп атышат. Же болбосо азыр эфир болуп атканда көрүшөт. Урмай кызылайка кеминен салам. Барыңыздарга чоң салам. Жаңы кошулгандар кайсы жактан келдиңиздер жаза бересиздер. Мен анда сабакты баштай берели, убакытты кетирбей анда. Анда эмесе соц тармактар менен иштешүү боюнча биздин мына акысыз жалпы сабагыбыз, жаңыланган сабагыбыз баштайбыз. Буга чейин сабактар бар эле, бирок заман өзгөрүп, андан бери көптөгөн нерселер өзгөрүп кетти. Алгоритмдер көптөгөн нерселер өзгөрүп кетти. Жада калса жаңы социалдык тармактар чыгып кетти. Ошон үчүн биз сабагыбызды жаңылоодобуз. Демек, соц тармактарда иштөөнүн өзү кандай пайдасы бар? Алдыда баса айтып кетчү нерсе, TikTok боюнча өзүнчө сабак болот, Кудай бурса, Target боюнча өзүнчө сабак болот. Анан дагы көрө жатарбыз, балким ВКонтакте боюнча өзүнчө сабак болушу мүмкүн. Ошондой Россияда бар үчүн. Так, анда эмесе соц тармактарда иштөөнүн бизге кандай пайдасы бар? Алгач албетте бул өзүңүз билесиздер, азыркы ТВ, азыркы телевидение, азыркы телевизор бул массалык маалымат каражаттары бул азыркы учурда соц тармак болуп калды койт. Толугу менен аны ордуна болуп калбады, замена кылып койбоду. Бирок ошол телевидениеде эле күчтүү өтө көп адам отурчу нерсе болуп калды. Мисалы үчүн бир 10 жыл мурун жаңы социалдык тармактар жаңы чыкканда, мынтип эч ким айткан, ойлогон да эмес, ушундай болот деп ойлогон эмеспиз. Бирок бара-бара популярдуу боло баштайт, көптөгөн адамдар келе баштайт деп билгенбиз. Бирок мынчалык деңгээлде болушун билген эмеспиз. Мына заман өзгөрүп ошондой болду. Балким сиз бул видеону көрүп атканда эртең дагы бир өзгөрүштөр болуп кетет. Бул видео дагы актуалдуу эмес болуп калат. Андыктан бул видеону эгер запись көрүп аткан болсоңуз, кээ бир моменттер эскирип калышы мүмкүн. Бирок негизги учурда азыркы сиз видеону көрүп аткан учурда бул соц тармактар, бул телевидение жана массалык маалымат каражаттарын өзү менен алмаштырып койду. Почти ошондой эле болуп калды. Эң чоң аудитория азыркы учурда соц тармактарда өтө көп аудитория бар. Андыктан ал аудиторияны жөн карап отура берген бул мындай караганда, ишкердүүлүк тараптан караганда бул глупо, бул жоготуу, бул башы жоктук болуп калат. Ошон үчүн бул нерсени сөзсүз да колдонуш керек. Мен соц тармактардан алысмын. Мен деген кирбеймин да телефонго. Мен деген телефонду карабайм да деген замандан, деген ойдон алыс болуш керек. Себеби биз бул жака бизнес кылганы келдик, биз бул жака акча тапканы келдик. Ал эми акча тапканы келгенде биз эл кайсы жакта болсо, ошол жакка барыш керек болот. Кафе ачасызбы, дүкөн ачасызбы, кандай гана бизнес болбосун, эл кайсы жакта болсо, ошол жакта болсоңуз, сизге эл ошол дүкөнүңүзгө, кафеңизге, бир ишканаңызга адамдар келе баштайт. Эгерде сиз элден алыс болсоңуз, анда албетте ал эл келбейт дагы, сиздин дүкөнүңүз, кафеңиз, бизнесиңиз жөнүндө билбей калат дагы, ал адам келбей калат. Ошон үчүн чоң көптөгөн элдер, аудитория кайсы жакта болсо, ошол жакты көздөй биз дагы эришибиз керек. Ошол элди өзүбүзгө чакырышыбыз мүмкүн. Чакырышыбыз үчүн бир убакта Рокфеллерби же Генри Рокфеллер, адашпасам Рокфеллер айткан, учитесь общаться дейт да. Учитесь общаться, всегда коммуницируйте дейт. Башкача айтканда, адамдар менен көбүрөөк мамиле кылып, көбүрөөк сүйлөшүүгө аракет кылыңыздар, алар менен тил табышууга аракет кылыңыздар. Башкача айтканда, адамдар менен тил табышып сүйлөшүүнү үйрөнүңүздөр деп атат. Потому что все деньги приходят от других людей дейт. Себеби дегенде акча башка адамдар аркылуу келет дейт. Ошол себептен биз көптөгөн адамдар менен тынбай мамиледе болуп сүйлөшүп, өзүгө тартып туруш керек. Ошондо гана бизде дайым аларман көп болот, жана бизде дайым кардар көп болот. Ошол себептен биз дайым сүйлөшүп турушубуз керек, көрдүңүздөр. Ошон үчүн аудитория көп жерге барабыз. Соц тармактар бул ошол аудиторияны бизге алып келчү мына куралдардын бири. Кечиресиздер, мен кичине көтөрүп койбосом, бул бирөө шүрүп бериптир. Так. Ылдый болуп калдык. Мына. Ой. Так, мына. Менин кыздарым, балдарым отуруп ойноп салышат. Так, кийинки момент, миңдеген адамдар нан таап, турмушун өзгөртүп алат. Ушул соц тармактар аркылуу сиз көрүп жүрөсүз, буга чейин ийгилик окуяларын көрдүңүз. Ошол көптөгөн адамдар өз турмушун ушул куралдын жардамы менен өзгөртүп алышат. Демек, сиз дагы ушул куралды колдонуп, сиз дагы өзгөртүп алсаңыз болот. Фабрикте миңдеген жаңы жылдыздар соц тармактар аркылуу чыгып атышат. Фабриктеги топ номер 1-лер, мисалы үчүн Кыргызстанда билесиздер, Дарья жана мен Мирлан Батырхановдор, биз Кыргызстанда азыркы учурда чек номер 1 эң көп киреше, фабрикте эң көп киреше тапкан ишкерлерденбиз, фабрикте илегилерденбиз. Ошол номер 1 болгонубуздун себептеринин бири бул соц тармакты активдүү колдонуу болот. Ар бир мамлекетти карасаңыздар, көпчүлүк номер 1-лер ошол азыркы учурда соц тармактарды активдүү колдонуп отуруп,
номерлерге чыгып атышат. Ал эми топ 20, топ 30 деген тизмени карасаңыз дагы ошонун жарымынан көбү өзгөчө акыркы 2-3 жыл же 4-5 жылда өсүп чыгышты. Ошол топ тизмеге киришти. Алардын дээрлик көпчүлүгү ошол соц тармактарда активдүү колдонуп, ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып өсүп атышат. Белекте так муну айтып кеттик. Эми кийинки пайдасы соц тармактарды ким билет жана ким колдонот? Келиңиздер комментарийге жазып коесуздар, записти көрүп аткандар. Ал эми муну записти көрүп аткандар ким активдүү колдонот, колдонгондор 5ти басып коебуз. Анча-мынча гана кеде кирип же анча деле кире бербегендер анда 1ди басып коебуз. Менимче бул жерде 1 дегендер болбойт, бирок комментарийде 1 дегендер болсо керек. Соц тармактарды мен анча колдоно бербейм. Bir ayda 1 жолу, 2 жолу же 3 жолу кирем дегендер. Ал эми бир жумада жок дегенде 5 жолу, 4-5 жолу кирем бир жумада дегендер албетте 5ти басабыз. Ал эми күндө ар күнү 3 маалдан киргендер албетте 7ни басабыз. Так, анда эмесе бизге обратная связь бериңиздер, биз ага чейин кийинки слайдты ачып карап туралы. Ага, 7 Асер, Гүлшанай 7. Зулайка 7. Албетте бул жерде көбүнчө албетте соц тармактар аркылуу иштеп атканда кирип атышат, бирок записте ар кандай адамдар көрүшөт. Анда эмесе кеттик. Рахмат обратная связь үчүн. Демек соц тармакта плюстары кандай артыкчылыктар бар? Үйдөн жумуштан иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Ал эми соц тармактар аркылуу иштебесек, адамга бетме-бет жолугушуп маалымат бериш керек болот. Бул өтө кыйын болот. Убакытты көп алып коет. Ал эми соц тармактарды жана мессенджерлерди активдүү пайдалансак, биз ошол соц тармактар аркылуу албетте адамдарга чыга алабыз, жаңы адамдарды катара алабыз, жаңы биз тааныбаган адамдарга чыгып, аларды бизнес партнер кылып жасай алабыз. Ошон үчүн бул жерде чеги жок, миллиондогон адамдарды биз соц тармактар аркылуу таба алабыз. Ошон үчүн мен тааныштарым аз дегендер үчүн бул эң сонун эң күчтүү курал. Кийинки нерсе албетте бул бренд. Бул сиз бренд жаратып алсаңыз, эгерде өзүңүзгө бренд жаратып алсаңыз, бул сизге атактуулук алып келет албетте, авторитет, ошондой эле бренд жаратып алгандан кийин, мисалы үчүн менин брендим Дарья Батырхановдун бренди караганда анча өнүккөн эмес. Анткени мен брендиме кийинчерээк киришtim, ага чейин башка иштер менен болуп аттым. Дарья болсо бренди бир убакта визаж, макияж боюнча видеолор тартып жүрүп, көптөгөн адамдарды өзүнө тартып алды жана көптөгөн коомдук иштерге аралашып жүрүп, өзүн көп атактуу, популярдуу кылып алды. Жана ошонун жардамы менен акырындык менен уже көптөгөн башка блогерлер менен дагы таанышып бирге болуп жүрүп, мына менин брендиме караганда анын бренди өтө күчтүү өнүккөн. Айырмасы эмне? Ага көптөгөн белектер, көптөгөн жактарга спикер катары чакырат. Менин брендим көбүнчө бул тармактык маркетингге тиешелүү жана кандайдыр бир бизнес тармагын үйрөнгүм келет дегендер үчүн ошолор үчүн бренд болуп калды. Бул калайык калктын көпчүлүгүн эмес, бул узкий бир круг, менин өзүмдүн узкий аудиториям астында бренд болуп калды. Жана тармактык маркетинг бизнес жасагандар астында бренд болуп калды. Ошол себептен мен ошол темадагы ар кандай мааракелерде мен спикер болуп чыгып турам. Бул көбүнчө Россиядагы чоң мааракелер болгондо ошол жакта спикер катары чыгып турабыз. Мына бул брендтин пайдалуулугу. Бирок көрдүңүздөр, менин брендим башка жакта узкий аудиторияда болуп атат, Дарьяныкы чоң аудиторияда болуп атат дагы, артыкчылыгы сонун болуп атат. Азыркы учурда мисалы үчүн сториске чыгарса, Дарья аябай көп адам жапырылып, командама адамдарды кабыл алам десе келишет. Эмнеге? Бренди катуу өнүккөн. Ошон үчүн брендти өнүктүрүүгө бул соц тармак өтө чоң рөл түзөт. Ал эми бренд өнүккөндө эмне? Бул албетте авторитет, көптөгөн адамдар сизге башкача көз карашта карайсыз, бирок сиз ошол эле адамсыз. Кийинки нерсе арзандатуу, ар кандай белектерди берет, бул жашоого жеңилдетип жана кандай гана бизнес кылбаңыз, бул сиздин бизнесиңизди алдыга түртөт. Брендтин жардамы менен сиз адамдарды оңой өзүңүзгө чакырасыз. Ошон үчүн соц тармактар бул брендти өнүктүрүүгө сонун бир площадка деп койсок болот. Командаңыздын мамилеси башкача болот. Сиз бренд болсоңуз, сизге командаңыз ар бир кеңешиңизди толук камдуу көңүл коюп, толук камдуу сиңирип алган аракет кылат. Сизге мамиле, сиздин сөзүңүзгө, сабагыңызга мамиле башкача болот. Ошон үчүн брендти өнүктүрүүгө бул эң сонун площадка курал. Сизге туура келчү адамдарды алып келет. Баса брендиндин жакшы жери сизге туура келчү. Сизге туура келбейчү адамдар сизди анча көрө бербейт, көргүсү да келбейт же келе бербейт. Ал эми сизге туура келчү адамдарды сиз кантип табасыз? Ушул соц тармак аркылуу оңой табасыз. Анткени сиз өзүңүздүн баалуулуктарыңызды, өзүңүздүн ичиңиздеги нерселерди, өзүңүздүн көз карашыңызды айтып жүрсөңүз, сиздин баалуулуктарыңызды макул болгон адамдар келип келет. Ал эми макул болбогондор комментарий, жаман комментарийлер жазышат. Кечээ мен жакында таксисттер боюнча видео чыгардым. Макул болбогондор аябай көп жазышты. Бирок туура айтат деп макул болуп канчалаган таксисттер мага кайрылышты. Ошол сыяктуу соц тармак бул ошондой курал. Сизге туура келчү адамдарды терип алган. Мына биздин айтып кеттик, көптөгөн мамлекеттерде
соц тармактар аркылуу Фабиликте номер бирлер чыкты, өздөрүнүн региондорунда номер бирлер өсүп чыкты. Булардын баары соц тармактарды колдонуп отуруп. Мына Мариям Умарова, муну сүрөттөгөн тааныйсыздар, мына оранжевый фондо түшкөн. Мариям Умарованы ким тааныйт, плюс басып коебуз, тааныгандар плюс басып коебуз. Ал эми записти көрүп аткандар комментарийге плюс басып коебуз, бул адамды кимдер тааныйт. Инстаграм аркылуу активдүү иштеди, Инстаграм аркылуу эң жакшы Нуриза тааныйт. Жакшы, сонун. Бул адам Мариям Умарова бир убакта мектепте жөнөкөй мугалим болгон, андан кийин башка компанияда бир аз иштеп көрүп, бир жылда иштеп көрүп, ийгиликке жеткен эмес, андан кийин Фабиликке кызыгып, Фабиликтин аябай жеткиликтүү баада экенин көрүп, мына баарыңыздар тааныйсыздар, эң сонун келип анан ушул бизнести жасап көрөт. Соц тармактар Однокласскиде иштеп баштаган, андан кийин Инстаграмда активдүү колдонуп отуруп, мына өзүнүн регионунда номер бирлерге чыкты. Бир убакта Россияда дагы номер бир болгон, көптөгөн азык түлүктө Фабилик деген номер бир болгон адамдар үчүн, биздин командабыз үчүн чоң шыктандырды баарыбызды, вдохновение болду, баарыбызга мотивация болду. Ушуну көрүп канчалаган лидерлер бизде, башка мамлекеттерде өсүп чыгышты. Жада калса Россиянын азыркы учурдагы топ номер бир лидерлер дагы ушул Умарованын ийгиликтерин көрүп келишкен. Эми оң жакта бизде бул жакта Саида деп турат, фамилиясын атайын жазбадым. YouTube аркылуу чыкты бул. Жакында, кече жакында чыкты. Партнер деген звание, компанияда эң чоң званиялардын бири болгон, партнер деген званияны ачты. Аябай кыска мөөнөттө. Болгону тамак аш жөнүндө тартып атып, андан кийин өзүнүн жашоосун көрсөтүп жүрүп, жашоосу аябай оор болгон экен. Бул дагы бир Кудайга болгон ызаланып, ушул кыйынчылыкты өтө көп көргөн экен. Ызаланып жүрүп, ошол тилегин айтып жүрүп, мына ушул тилегин жетип атат. Бул дагы соц тармактарды колдонуп жетип атат. Ким тааныйт бул лидерди? Партнер званияда, бул өзү Россияда жашайт. Россияда Новосибирск тарапта экен. Ким тааныгандар жазып коюңуздар. Фамилиясын билгендер фамилиясын жазыңыздар. Ким тааныйт? YouTube'да бул адамды көрсөңүздөр болот. Албетте бул башка көпчүлүккө жакпаган, бизге кыргыздарга жакпаган тилде, тажик тилинде алып барат экен. Бирок бул жерде биз бизнес кылган келдик. Биз бул жака адамдар менен урушуп согушкан келбедик. Менимче биз эл менен согушкан жокпуз. Негизинен эл менен эл согушпады азырынча. Так, мамлекеттер согушту, ошон үчүн үмүттөнөбүз, мындан кийин согуш кайталанбайт деп ойлойбуз, үмүттөнөбүз, ушундай эле болсун, тынчтык болсун элибизде. Эми биз бул жерде бизнес катары карайлы, мунун бизнес кейс катары, адам кайсы улуттан, кайсы мамлекеттен экенин карабайбыз, бирок негизинен турмушта көп кыйналыптыр. Кудай кыйналып, чындап Кудайга берилген адамга тилегин айтса берет. Так, атын унутуп атам. Так, балдарын, тамагын, үй шартын тартып, анан эң негизгиси үй бүлөдөгү кээ бир орчундуу, курчу маселелерди алып чыгып, ошол маселелерди көптөгөн нерселерди айтып берип, өзүнүн жашоосун кыйналгандарды айтып берип отуруп, аны кантип чечкендерин айтып берип отуруп ийгиликке жетет. Аны ал эми телефонун күйөөсү көрсө сындырып салган, 2 жолу сындырып салган, анан акырында түшүнүп, күйөөсү жок иштеп, күйөөсү келген телефонун бекитип жүрүп ийгиликке жетти. Мына көрдүңүздөр. Мына бриллианттар командасында бизде толтур адамдар, анын баарын көрсөтсөм аябай көбөйүп кетет, бирок жайнап кетет. Бизде анда 1 саат бою биз соц тармакта иштөө боюнча эмес, эл окуяларын айтып отуруп калабыз, мына же лидерлерди тааныштырып калабыз. Негизинен лидерлерди бизде команда бриллианты деген YouTube каналыбыз бар. Интервьюларын көрсөңүздөр болот, ошол жерде интервьюлары бүт бар. Баарын айтып отурбайм, бизди гана мисал кылып келтирип кетели. Мына биз 2 миллион 100 миң эң компаниянын тарыхында буга чейин эң чоң бир жолку төлөмдү алганбыз. Ага чейин бизде партнер деген званияны жабыш элек болчу. Ошон үчүн эң чоң биз мына квалификациялык бонус, разовый бонус развитиясын алдык. Андан кийин 1 жыл, 2 жыл өтүп башка мамлекеттен да бирөө алды. Бирок ошол мезгилде биз рекорд койдук, ушул дагы баары соц тармак менен иштөөнүн натыйжасы. Кыргызстан номер 1, мына жана айтып кеткендей, ушул соц тармактар менен иштөө аркылуу болду. Мына Конуновтор бул Россияда номер 1, же болбосо компанияда азыркы учурда даже Россияда гана эмес, компания боюнча номер 1 лидер, партнер званиясын жапкан. Азыр 24 ветка, Кудай буйрса, кийинки званияны ачканга аракет кылып атышат. Так, Алуак Абдуллина, Казакстан. Казакстанда мына чек номер 1, номер 1 лидерлер, мына ушул булар да кыска мөөнөттүн ичинде болду. Башка компаниядан келип болушту, бирок буга дагы себеп соц тармактар болду. Анна Коновалар, алар дагы Однокласскидан баштап алгач, андан кийин көрөк YouTube'да иштеп атышты. Инстаграмда көп көрбөдүм окшойт, көбүнчө ВКонтакте менен Однокласскиде иштеп ушундай структура куруп алышты. Абдуллина көрөк Инстаграм аркылуу иштеп, мына чоң илгери жетти. Наталья Жук буга чейин ВКонтактеде көп иштедим, мен көп көрүп жүрдүм. Анын ВКонтакте менен Фейсбукта көп макалаларын окуп жүрдүм. Мына интернет аркылуу, ага чейин Однокласскиде иштедим деп айтты окшойт, адаспасам. Ушул социалдык тармактар аркылуу иштеп отуруп, мына ийгиликтер жарап атат. Азыр Инстаграмда иштейт, бирок ВКонтактечелик подписчиги көп эмес Инстаграмда. Так.
Так, YouTube азыр деле киришет. Ооба, конолоктор YouTube азыр деле киришет, тынбай киришет. Азыр уже менеджер, мына биз Казакстанга аптага барганда уктук, менеджер жалдап коюптур. Баардык соц тармактарда бар, жада калса Одноклассники бар. Мен булар качан жетишет деп ойлойт элем, көрсө ассистент алып коюптур. Мен да ушундай ассистент алайын деп атам. Кудай буйрса, мен дагы көп соц тармактарга киргизген аракет кылам. Одноклассники иштетпей койгон болчумун, кайра иштетип атам азыркы учурда. Эми ар бир соц тармакта өзүнүн аудиториясы бар. Так, эми анда эмесе сизге мотивация болуп калды окшойт. Эми кетели, эмне себептен соц тармакта активдүү өздөштүрүш керек. Эмне үчүн соц тармактарды жанагы Куран, бул бизнестин Кураны деп алсак болот. Бул бизнестин Куран китеби сыяктуу муну тынбай изилеш керек. Бул боюнча сиз күчтүү адис болуп алсаңыз, анда сизде дайым адам болбой атат, адам жок болуп атат деген проблема болбойт. Сизде адам болбой атат эмес, сизде башка проблема болот. Күчтүү иштеген адамдарды өстүрүп жетишпей атам деген проблема. Бул жакшы проблема. Бизге ушундай проблема, мисалы үчүн, адамдар мен иштеп жетишпей атам деп, адамдар көп деген проблема болот. Ошон үчүн соц тармактарды жакшылап өздөштүрүп алышыңыздар керек. Соц тармактар боюнча мифтер жана жаңылышуулар. Келиңиздер, сиздер эгерде башыңызга оюңузга келсе, жазыңыздар. Азыр биз бул жерде негизги мифтер, негизги жаңылыштар боюнча талкуулап кетебиз, ар биринин үстүнөн иштеп кетебиз. Соц тармактар боюнча сиз кандай мифтерди, кандай жаңылыштарды билесиздер? Биринчи соц тармактар боюнча бул жаштар үчүн гана. Мен эми 50ге чыгып калдым, 60га чыгып калдым, 70ге чыгып калдым, кайдагы Instagram, кайдагы TikTok, кайдагы Facebook дешет. Бул жаңылыштык. Негизинен биз канчалаган айымдарды, канчалаган мисалы үчүн урустардан көрүп атабыз, башка улуттардан, казактардан көрүп атабыз, кыргыздардан көрүп атабыз. Канчалаган айымдар азыркы учурда 50 жашта, 60 жашта, 70 жашта болгонуна карабай, соц тармактар аркылуу иштеп, өзүн популярдуу кылып атышат. Жада калса чоң эжелер көптөгөн жаштар үчүн, чоңдор үчүн гана эмес, жаштар үчүн да кызыктуу каналдарды ачып, жаштар үчүн пайдалуу кеңештерди берип атат. 50, 60, 70дегилердин плюсу, артыкчылыгы эмнеде? Албетте алар жаштарда эмес, алардын ой жүртүүсү башкача. Албетте алар кээ бир маселелер боюнча артта калып кеткен болушу мүмкүн. Бирок аларда жашоо тажрыйбасы бар. Жаштарга ошонусу жетишпейт, мисалы үчүн. Бул ошол жаштагы адамдардын өтө чоң плюсу. Ошон үчүн уялбаш керек, тартынбаш керек. Тескерисинче ошол жака чыгыш керек. Анткени дегенде жаштар бир жак өзүнүн башка бир артыкчылыгы менен тартса адамдарды, сиз башка артыкчылыгыңыз менен тартасыз. Албетте анан сизге кечиримдүү болот көпчүлүк адамдар. Албетте сындагандар болот, сөзсүз түрдө кечиримдүү да болушат. Кандайча, бул ушул жашта болуп алып, мына ушундай чыгып атат, азамат экен деген башкача көз караш болот. Ошол себептен бул нерсеге көңүл буруп, тескерисинче сиз муну плюска айландырсаңыз болот. Соц тармактар, так, YouTube, кимде ушундай мифтер, жаңылыштар болсо жазыңыздар кошумчалап. Соц тармактарда бекерчилер үчүн убакыт керек, бул бекерчи болуш керек анчүн кенен убакыт бөлүш керек дегендер болот. Бирок мен дагы бошобой калган күндөрүмдө мен сторис тартып жүрүп берем. Сторис тартып жүргөн аракет кылам. Дарья деле аны үчүн атайын убакыт бөлүп отурбайбыз. Азыркы учурда болот, атайын убакыт бөлөбүз, бирок ар күнү эле атайын убакыт бөлбөй жүрүп иштегендерди көрүп эле жатабыз да, өзүнүн күнүмдүк жашоосун сториске тартып анан кеч курдары өзү мындай пост жазыш үчүн 20 мүнөт, 30 мүнөт бөлсөңүз да болот да. Мисалы үчүн кыска посттор бар. Бул боюнча дагы алдыда да сабакта да сүйлөшөбүз. Ошон үчүн бул жерде өтө көп убакыт керек деп ойлобоңуз. Негизинен сиз басып туруп жүрүп жасасаңыз болот. Болгону муну адат кылып үйрөнүп алгыча бир аз убакыт кетет. Эми анча-мынча убакытты биз башка жактан алсак болот. Бул боюнча бизде убакыт жетпей атса деген видео бар, көрсөңүздөр болот. Биздин сайтыбызда билесиздер, биздин үйрөтүү сайтыбызда бул боюнча атайын ушундай сабак бар. Ошол себептен аны сиз ошол жактан көрүп алсаңыз болот. Эгерде сиз убакыт жетпей атат деген сизде проблема болчу болсо, убакытты керек болсо тапса болот. Сиз турмушуңузду жакшы жакка өзгөрткүңүз келеби, жакшы жашагыңыз келеби, чет өлкө саякаттарына баргыңыз келеби, ал үчүн убакытты тапса болот деп ойлойм. Ал эми сиз азыркы жашооңузга сизди канааттандырса убакыт издей бере болсоңуз болот. Сиздин жашооңузда баары сонун, баары эң мыкты, сиз уже миллионер болсоңуз, анда өзүңүз карап көрүңүз. Бирок сиз ойлогон жашоого дагы да жете элек болсоңуз, сиз алда көптөгөн максат кыялдарыңыз болуп атса, ошого жеткенге сизге жетишерлик акча каражаттар болбой атса, мүмкүнчүлүктөр болбой атса, анда убакыт издеп табыңыз. Сиздин ордуңузга мен убакыт таап бере албайм. Муну сиз чечсеңиз болот. Соц тармактарда өзгөчө шык болуш керек. Анын үчүн өзүнчө бир шык болуш керек. Өзүнчө бир какой-то видеолорду мындай жасай коюп, тигиндей кылып, кандай кылып, ооба, шык керек. Эгер шык болсо сонун. Бирок шык болбосо кантебиз? Үйрөнсө болот чынында. Мисалы үчүн баарыбыз эстеп көрөлү, бир убакта кнопка телефон колдонгонбуз. Сенсор телефонго өткөндө башында кыйналганбыз, жүдөгөнбүз, мынча кыйын дегенбиз, бирок азыр көнүп калдык. Соц тармактарда ошондой эле курал, аны да өздөштүрсө болот. Аны өздөштүрүү үчүн өтө эле кандайдыр бир асмандан түшкөн адам болуунун кереги жок. Себеби дегенде миллиондогон адамдар соц тармактарда колдонушуп,
иштеп атышат. Мисалы үчүн миллион адамдар колдонуп, раз сиз колдонуп видеолорду көрүп атасызбы, раз сиз лайктарды басып, комментарий жаза атасызбы, демек кийинки баскычта сиз өзгөртүрө аласыз. Эгерде сиз лайк, комментарий баса албасаңыз, анда түшүнөбүз, анда көп нерсе үйрөнүш керек болот. Бирок ошондо деле качандыр бир убакта үйрөнүп койсоңуз эч зыян тийбейт. Себеби дегенде биз мындай да автоунан эмнеге барып, вождение барып үйрөнөбүз? Эмнеге? Турмуш шартыбызды кийинки деңгээлге чыгарыш үчүн, таксиден, коомдук транспорттон көз карандысыз болуш үчүн, анан жүдөбөш үчүн. Мисалы үчүн балдарды алып бир жака апарганда жүдөбүз, бир нерсе ташыш керек болгондо, ремонт иштери болгондо, жана башка иштер болгондо жүдөбүз, машина жок болсо. Бирок ошол машина бар болсо биз айдашты билсек, биз бул менен биз өздүк турмушубузду жакшыртабыз, кийинки деңгээлге чыгарабыз, жеңилдетебиз турмушты. Соц тармактарда ошондой сиздин ишиңизди жеңилдетет, сиздин акча табуу мүмкүнчүлүгүңүздү жеңилдетет. Ради этого үйрөнүп коюш бул, мен ойлойм, стоит да. Бул мындай максат үчүн убакыт тапса болот, каалап болсо. Так, салам, колдоо көтөрүп атат, жакшы, эң сонун. Так, соц тармакты үйрөнүш кыйын, блогерлер өзгөчө адамдар деген ой болот. Блогерлер өзгөчө адамдар эмес, блогерлер сиздей эле адамдар. Болгону алар бул темада көбүрөөк убакыт бою иштеп атышат. Биринчиден, экинчиден фокусун бөлүп, бул темада көп сабактарга катышып, көптөгөн практика жүзүндө жасап отуруп, ошон үчүн алар өзүн машыктырып алышты. Сиз дагы бул темада машыктыра берсеңиз, башында колуңуздан келбей атканына карабастан жасай берсеңиз, сиз дагы ошолордой эле эртең сонун видеолор тартып, сонун стористер тартып каласыз. Азыркы учурда мисалы үчүн топ лидер болуп жүргөн бизде TikTok'торду жарып атышат, Instagram'дар жарып атышат, ошолордун көпчүлүгүн эле билем, жан келгенде мындай болушун эмес. Анча кээ бирлерин өзүбүз үйрөткөнбүз, кээ бирлери өздөрү айтып берген кантип үйрөткөн, YouTube'дан видеолорду ачып алып көр, ошол жерде кантип айтып атса ошонун баарын жасай бер деп гана кеңеш бергенбиз. Бирме-бир баарын үйрөткөндөй убакыт да болгон эмес, жетишкен да эмеспиз. Бирок ошого карабастан кайра жасай берип, баары үйрөнүп алышты. Мен дагы ошентип үйрөнгөм. Дарья да ошентип үйрөнгөн. Кайра чукуп атып, анан бири-бирибизден сурап атып, билбеген нерсе бири-бирибизге көрсөтүп атып, бири-бирибизге мактанып, мына могул жерде карасаң мындай таап алдым деп бөлүшүп атып, акыры үйрөндүк. Сиз азыр биздин группаларда, бриллиант командасы группаларда бар болсоңуз, ошол группалардагы лидерлер менен опыт алмашып, бири-бириңиздер менен достошуп, таанышып, опыт алмашып, тажрыйба алмашсаңыздар, батыраак, оңоюраак үйрөнөсүздөр. Ошон үчүн бул жерде өзгөчө кандайдыр бир шык, башкача асмандан түшкөн адам болуштун кереги жок. Ал үчүн болгону каалоо, кызыгуу. Каалоо, кызыгуу болсо баардык нерсеге үйрөнсөк болот. Мен текст жаза албайм, мен ката көп жазам да, мен силерде сүйлөй албайм, камерадан уялам, үнүм мага жакпайт дегендер болот. Кимде ошондойлор азыркы учурда бар. Ошондойлор бар болсо комментарийге, запись көрүп аткандар комментарийге жазабыз. Ал эми вебинарда болуп аткандар бул жака чатка жазабыз, Кимде ошондойлор бар. Мен текст жаза албайм, же силерде сүйлөй албайм, камерадан уялам, үнүм өзүмө жакпайт дегендер барбы? Улай, мен да деп так. Кимдер? Мен сүйлөй албайм. Мен сүйлөй албайм дегендер бизде YouTube'да, менин каналымда Мирлан Батырханов, мен силерде сүйлөй албайм деп жазсаңыз, бул боюнча видео бар. Сонун бул ал жерде тапшырмаларды берген, машыгуу боюнча тапшырмаларды берген. Мен көпчүлүк лидерлерди маалымат беришти үйрөттүм. Ошол мурун ОЗ2 үйрөтөт элек. ОЗ2 бетмен бет жолугушуп үйрөтөт элек. Ошондо үйрөткөндө эмне кылат элек? Мындай кагазга печатка текст чыгарып, анан ошону окуп берет элек. Окуп бергенден кийин эми мен айтып берет элем. Айтып бергенден кийин могу текстти оку дагы. Түшүнгөнүң эле мага эмне түшүндүң, эмне эсиңде калды ошону айтып бер. Эсиңде калбаганды көңүл бурбай эле кой деп алар бизге айтып беречү. Андан кийин мен аларга кайра айтып берет элем, алар кайра мага айтып берет эле. Анан мен кайра аларга толук текст айтып берет элем. Ошентип 3-4 жолу айтып бергенде укмуш сонун сүйлөп калышат. Ошон үчүн мен силерде сүйлөй албайм деген бул проблема эмнеде? Сиз болгону текст айта албайсыз азырча. Текстти билбейсиз жана машыга элексиз. Ошондо гана проблема. Мен силерде сүйлөй албайм деген видеону сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыздар. Так, эми жазыңыздар. Мен дегендер жөн гана менди жазбастан эми себепти жазыңыздар. Кандай проблема болот? Камерадан уяласызбы? Аны жазыңыз. Үнүңүз жакпайбы? Ошону жазыңыз, Мен текст жаза албайм дегендер, мисалы үчүн ошол мен өстүрүп чыккан лидерлерде мен текст жаза албайм деген болгону, мен эмнеге жаза албайсың? Каталарды көп жазасың десем ооба деген. Ооба дегенде, сен максатың филолог болуш эмес, сен филолог эмессиң, сен бул жерде бизнес темада сүйлөп атасың. Мисалы үчүн айталы, ырчы, кээ бирлер мисалы үчүн кээ бир көрсөтүүлөрдө Мирбек Атабеков да келди, адамдар ар кандай суроолорду берип атты, жооп бере албай калат, математика боюнча жана башка темаларда суроо берип атышты. Ошондо мен алардын мындай шылдыңдагандай мамиле кылганын көрүп таң калып аттым. Мирбек Атабеков өзүнүн темасында номер 1 болуп атса, ал эмнеге ага кошумча кылып математикадан күчтүү болуш керек, физикадан күчтүү болуш керек, биологиядан күчтүү болуш керек. Ал эми сен суроо берип аткан, сенин темаң ошол болуп атса, сен азыр биология боюнча адис болсоң же
доктор болсоң сен эмнеге ырчыны өзүңдүн темаңа чакырып алып өзүңдүн темаңда суроолорду берип анын үстүнөн күлүп атасың деген менде таң калыш болду да. Ошол сыяктуу сиз дагы бул темадан азыр алыс болгонуңуз үчүн бул теманы мен жаза албайм деп атасыз. Албетте сиз бул теманы билбегенде сиз бул теманы билбеген үчүн мен эмнени жазам, мен жаза албайм, чекче албайм деп атасыз. Сиз бул теманы билип алгандан кийин сиз ушундай жаза баштайсыз биринчиден. Экинчиден мен ката жазам дегендерге айтам, силердин текстиңер негизги адамдарды кызыктырчу, ал туура жазып атасыңар, ката жазып атасыңар эмес. Силердин оюңар кызык болсо, ошону адамдар окуйт. Силердин окуяңар кызык болсо, ошону окуйт. Адамдар силерди туура жазышыңар үчүн келбейт. Эгерде мен азыр сонун туура сүйлөсөм, бирок кызыктырып, маанилүү, сиздерге пайдалуу бирдемени айтпай эле жөн эле туура сүйлөй берсем, кимге кызыгат? Келесиздерби эртеңки күнү ушул сабактын экинчи бөлүгү болот. Келесиздерби үчүнчү бөлүгү болот. Келбейсиздер, Эгерде мен өтө туура сүйлөп, өтө илимдүү сүйлөп, таза сүйлөп, бир дакыката кетирбей сүйлөсөм, бирок сиздерге керектүү маалыматты бербесем, келбейсиздер, Ошол үчүн сиздин негизги максатыңыз туура жазыш эмес тексттерди. Сиздин негизги максатыңыз түшүнүктүү жазыш. Жана оюңузду жеткириш, жана кызыктуу окуяларды, кызыктуу пикирлерди жазуу. Ал үчүн сиз бул теманы өздөштүрүңүз, жеңиңиз, кажып жеңиңиз. Мындайча айтканда, доктордун темасы боюнча сону жазат. Раз сиз докторсузбу, ден соолук темада биздин продукциялар жана башка ден соолук боюнча жазыңыз. Бул сиздин темаңыз болот. Ал жерде сиз ката жазасызбы, туура жазасызбы, ал маанилүү эмес. Кимдир бирөө үстүңүздөн күлүп шылдыңдашы мүмкүн, аларга урбаңыз. Мирбек Атабек тилде шылдыңдап атат. Эмне болду? Шылдыңдаган үчүн ал номер 1 ырчы болбой калды. Болуп атат го дагы эле. Эмне кандай ыр чыгарбасын, дароо хит болот. Кечи жакында чыгарды, дароо хит болду. Эмнеге дегенде ал негизги темасын жакшы билет. Анын негизги темасы эмне? Ыр чыгаруу, ошону жакшы ырдап чыгуу. Ошол теманы жакшы билсеңиз болду. Башка ката жазасызбы, туура эмес жазасызбы, ал мааниге эмес. Оюңузду жеткире билсеңиз, адамдар түшүнсө, ошол негизги нерсе. Ошол үчүн ката жазам дегениңиз. Так, жасап атам, бирок жыйынтыгы абдан күтүп атам. Так, бул жерде башка темада суроолорду бербейсиздер, себеби мен азыр башка темага кетип калсам, бул тема бизде бүтүп калат. Бул тема убактыбыз калбай калат. Так, мен көп нерселерди билем, бирок билгенимди үйрөтө албайм дейт. Үйрөтө албасаңыз, практика. Тынбай үйрөтүп, көбүрөөк сабак өтүп, көбүрөөк практика жасаңыз. Так, балким сиз жасап атам, бирок болбой атат, жыйынтыгын абдан күтүп атам, жасап атам, окшобой атат дегениңиз соц тармак темада болушу мүмкүн. Сизди туура түшүнүп калдым бир болсо, соц тармактарда ооба жасай бересиз, башында болбойт. Мисалы үчүн, мына бизде Орозбу деген жаңы лидер өсүп чыкты, жакында директор болуп чыкты. Ал да жасай берди. Просмотр аз болчу, подписчиктер аз болчу. Азыр эми кайрылгандар аябай көп, комментарий жазгандар аябай көп. 3-4 ай такыр натыйжа жок. Жасай берди. Ошол мезгилде эч болбой атат десе, жасай бер. Бардык нерсе дароо болбойт. Мисалы үчүн, сиз балалуу болгуңуз келди. Эми жаңы эле күйгө тийдиңизде, кээде дароо бала болот, кээде дароо болбой калат, бирок кызыктуу түндөр, кызыктуу моменттер болуп турат, ошондо кээ бир учурда болот, кээде болбой калат. Мисалы үчүн болду бала, ошо бала бүттү, зачатие болду. Ошодон кийин сиз вау, мына боюмда бар болду дедиңиз. Ичо эмне 9 айды күтпөй эле 1 айда балалуу боло аласызбы? Хоть жолдошуңуз мисалы үчүн 1 айда балалуу болгусу келсе, хоть 5 ай аласын, 10 ай аласын, барбир бардыгында тең 9 ай күтүү керек болот, Адамдын санына карабай ал жерде көрдүңүздөр, 9 ай барбир күтүү керек болот. Ошон үчүн моменттер бар. Өзгөчө соц тармактарда иштөөдө көп адамдар ушундай катаны кетиришет. Алар дароо натыйжа көргүсү келет. Дароо натыйжаны эч ким жасаган эмес. Эгерде ал буга чейин атактуу болуп келбесе, буга чейин жашоодо мисалы актер болуп, чырчы болуп жүргөн болсо, анда ал келип эле соц тармак ачса, дароо популярдуу болуп кетиши мүмкүн. Неге дегенде, аны көбү тааныйт, ал ага чейин акы төлөп койгон. Ал ага чейин иш менет түрүндө акы төлөп койгон, ал буга чейин атактуу болуп алган. Ошон үчүн ал соц тармак ачса дароо болот. Бирок жөнөкөй адам, эч кимге таанымал эмес жөнөкөй адам, жада калса доктор болсо, бирок ал элге таанымал эмес доктор болсо, ал соц тармак баракчасын ачса, аны эч ким таанып, дароо да 100 000, 10 000, 50 000, 200 000 подписчик болуп кетпейт. Убакыт керек болот. Убакыт ичи кандайдыр бир убакыт ичи улам сабактарда көргөн нерселерди колдонуп, тексттерди бул жакта да видеолорду көрөсүздөр, тексттерди колдонуп, туура тексттерди түзүп атып, кызыктуу тексттерди түзүп атып, адамдардын проблемасына жооп берчү темада материалдар жазып отуруп, акыры подписчиги көбөйөт. Баарыңызда да ушул нерсе болот. Жасай бересиз. Бирок сабактарды көргөнчө жасаш керек. Туура эмес жасай берсек, албетте пайда болбойт. Эч кандай пайдасы тийбейт. Так, кийинки нерсе жаңы жолуңуздар менен рахмат. Көп адамдар көрөт, бирок жыйынтык жок болуп атат соц тармактан. Демек, көбүрөөк сабактарды көрүңүз. Демек, сиз балким кээ бир нерселерди туура эмес жасап аткансыз.
Аз кийинки сабактарда да көрөсүз, балким өзүңүздүн каталарыңызды табаттырсыз. Так, кийинки нерсе, так, үнүм жакпайт деген боюнча сүйлөшүп кетели. Үнүм жакпайт. Үнүңүз жакпаса, бул баардыгынын көрүнүшү. Мен дагы бир убакта өзүмө үнүм жакпайт эле. Анткени биз биякта өзүбүздү башкача угабыз, анан записьте башкача угабыз, Ошол үнгө көнө элек болобуз. Кийин эмне болду? Өзүмө жакпай жүргөнүнө карабастан мен видео тарта бердим, биздин командага, биздин лидерлерге пайдалуу сабактар тарта бердим. Акыры эмне болду? Акыры алар өздөрүнүн командасына сунуш кылып атып, бир убакта карасам, базарда кетип атсам да менин үнүм угулуп калат эле. Мында карасам, жакшылап уксам менин сабагымды угуп аткан болот эле да. Акыры көндүм ошого. Сиздин максатыңыз өзүңүзгө үнүңүз чагыш эмес. Сиздин максатыңыз элге пайдалуу бир маалымат берүү, пайдалуу бир тажрыйбаңыздан бөлүшүү, пайдалуу тексттерди, видеолорду, үн сабактарды жаратуу. Сиз өзүңүз жөнүндө эмес, башкаларга пайдасы жөнүндө ойлоңуз. Ошондо сиз барып үнүңүзгө көнүп каласыз. Мен азыр үнүмө көнүп калдым, буга чейин мен үнүмө көңүл бурчу элем, бирок негизги максатым меники элге жеткирүү болчу. Пайдалуу маалымат, пайдалуу тажрыйбамды бөлүшүү болчу. Ошон үчүн үнүм жакпаса да жаздыра бердим. Сиз дагы ошол жолго өтүңүз, жакпаса дагы жаздыра бериңиз, кийин көнүп каласыз. Атак үндү өзүңүз каалагандай кылып жасасаңыз болот. Анын үстүнөн да кичине иштеш керек болот албетте. Мисалы үчүн мен низкий дегенди мен барып ошо машыгып отуруп, үнүмдү низкий кылып сүйлөгөнгө аракет кылып отуруп, ушул үнгө өттүм. Меники өзү жашоодо сүйлөгөндө дайым эле низкий эмес, өйдөрөөк сүйлөйм маалымат. Бирок керек убакта мен өзүмдүн үнүмдү ылдый түшүргөндү үйрөнүп алдым. Ошентип машыксаңыз болот. Мунун үстүнөн иштесеңиз болот. Бул боюнча толтура сабактар бар. Эгерде сиз мен мисалы үчүн ылдыйраак сүйлөйүн, мен чөтө көп чыңырат экеним, көп чыңыргандай сүйлөйт экеним, жана кыңылдагандай сүйлөйт экеним, үнүмдү кичине жоонураак кылайын десеңиздер, жоонураак кылсаңыздар болот. Жоонураак үндөр элге көбүрөөк укулуктуураак болот, оңой угумдуу болот. Ошон үчүн мунун үстүнө иштеп койсоңуз болот. Бул боюнча упражнение, толтура көнүгүүлөр бар. Керектүү адистерге подписка алып уксаңыз, көрсөңүз болот сабактарды. Эми камерадан уялам дегендер боюнча кетели. Камерадан да өзүгө көнгүчө уялабыз. Көнгүчө мен кандай болсом ошондой кабыл алайын өзүмдү деп туруп, менин максатым өзүмдү көрүү эмес. Адамдарга чынында мен келбетим, эгерде мен пайдалуу маалымат берип атсам, пайдалуу контент, пайдалуу кызыктуу нерсе берип атсам, алар менин келбетиме барып көнүп калышат деген нерсени өзүңүзгө айтыңыз. Албетте өзүңүздүн келбетиңиздин үстүнүздөн иштеңиз. Сиз өзүңүзгө жага турган келбет менен чыкканга аракет кылыңыз. Бул сөзсүз түрдө жасай турган нерсе. Бирок ошондо да ошончо жасанып, ошончо кийинип, ошончо имидж стилди жасап тургандан кийин чыксаңыз да өзүңүзгө жакпасаңыз, анда сиз болгону өзүңүзгө көнө элексиз. Сиз өзүңүздү өтө эле идеалдуу болушуңузду каалап атасыз, бирок адамдардын көпчүлүгү идеалдуу эмес. Мисалы үчүн бүгүн Мирбек Атабековдун бир эки ырына комментарий жазгандарды окуп калдым. Мирбек Атабековдун эмне үнүн жакшы көрө берсең, мындай эле дейт. Үнү мындай эле дейт. Туура анын үнү өтө жандай уникалдуу, мисалы үчүн Омардын үнү башкача да, мисалы үчүн. Уникалдуу башкача үн эмес, жөнөкөй эле үн. Бирок анын үнүн башкара билгенде, жана хиттерларды жакшы, элге жагымдуу ырларды жаза билгенде болот. Жана элге жагымдуу формада, подачада болот, көрдүңүздөр, Ошон үчүн ал жылдыз. Ошон үчүн бул жерде үнүм жакпайт, келбетим жакпайт, өтө деле красавчик эмес Мирбек Атабеков. Бул досум болот, өтө деле красавчик эмес. Орточо, жөнөкөй, симпатичный, жакынакай жигит, бирок эмне? Ал комплекс болот. Ал элге жагымдуу ырымда болот. Комплекс дегенибиз баары көпчүлүк параметрлерди, көпчүлүк көрсөткүчтөрдү кошуп келгенде сонун болуп чыгат. Ал эми эгерде келбети сонун, укму сонун болуп, үнү сонун болуп, бирок өз үнүн башкара билбесе, андан пайда жок. Ошон үчүн бул жерде мен уялам камерадан дегенде, ошол Мирбек Атабековду эстеңиздер. Үнүм жакпайт дегенде, мен элге пайдалуу нерсе берейин. Ошондо мен кандай болсом да ошондой кабыл алышат мени деген нерсе келет сиздерге. Кийинки нерсе баштай албай атам. Так, мен публикага жакынмын, жеке брендимди ачкым келет. Эң сонун кандай сунушуңуз бар? Видеолорду, сабактарды көрүңүз. Анан өзүңүз табасыз. Биз эч убакта сиз менен 1 саат, 2 саат сүйлөшмөй сайын, же сиздин мен жеке консультантыңыз эмесмин да. Жеке менин консультацияма жазылып, 10 миң, 20 миң, 30 миң төлөп, мага жеке консультацияга жазылган жоксуз, андай жеке консультацияга менин убактымда жетишпейт. Ошон үчүн сиздин жолуңузда азыр сизге биз акысыз сабактарды берип атабыз. Эмне кыласыз? Ушул сабактарды көрөсүз дагы, анализдеп, анан ошонун негизинде сабактарды көрүп жасап жүрүп, анан өзүңүздүн наставниңиз, өзүңүздүн директоруңуз, же драгоценный директоруңузга консультацияга жазыласыз. Ушул соц тармактар боюнча мага багыт берип коесузбу деп туруп, алдын ала даярдайсыз. Бирок кайсы жерлерден сиз ката кетип атам деп ойлойсуз, мисалы үчүн, баракчаларыңызды жөнөтөсүз, анан ушуну сизге консультация бере алат. Мен ар бириңиздерге антип консультация бере албайм. Бирок тапшырма болот. Тапшырмада группаларга таштайсыздар баракчаларыңыздарды. Ошол жерде бир аз жок дегенде бир аз болсо да анализ кылганы, жардам бергенге аракет кылабыз.
Так азыр мен сиз жөнүндө эч нерсе билбей туруп, сиздин баракчаңызды эч нерсеңизди көрбөй туруп кантип кеңеш берем? Балким сиз нолдон баштап келип атасыз азыр. Даже жада калса баракчаңыздын үстүңүздөн иштей элекпиз. Анда ушул сабактарды көрүңүз, иштеңиз анда. Ошон үчүн жалпы суроолорду бербейбиз, конкреттүү суроолорду берген аракет кылыңыздар. Жалпы суроого мен жооп беришти билбейм. Эмнеге дегенде сиз жөнүндө эч нерсе билбейм. Баракчаңыз жөнүндө эч нерсе билбейм. Тажрыйбаңыз жөнүндө эч нерсе билбейм. Баракчаңызда азыр канча подписчик бар, аны да билбейм. Эч нерсени билбей туруп кантип меселе сунуш айтам? Ошого бул жерде конкреттүү консультация беришке болот. Аны үчүн бериш керек болот. Аны үчүн сиз өзүңүздүн директоруңузга, драгоценный директоруңузга, лидериңизге, наставнигиңизге кайрыласыз бул тема боюнча. Так, баштай албай атам дегендерге жооп берип кетели. Так, баштай албай атам. Башташ албетте дайым кыйын. Өзүңүздү кыстап баштабасаңыз жүрө бересиз. Эртең тартам, бир сөөнү тартам, андан кийин тартам деп жүрө бересиз. Өзүңүз кыстап, жок, мен эртең дей бербей, кел, азыр эле баштайын. Азыр могул ишти бүтүрөйүн да, дароо баштайын. Кел, напоминание коюп коеюн, унутуп калбаш үчүн. Будильник коюп коеюн, мага эстетсин. Ар күнү мага ушул убакытта эстеп турсунчу. Story start, мисалы үчүн. Story start деп, же болбосо TikTok тарт деп ар күнү напоминание келе берсе, акыры тажап тушу телефон, тажап мен тартпасам болбойт, коюп баштайынчы деп баштайсыз. Өзүңүздү кыстап баштабасаңыз эч качан баштай албайсыз. Анан өзүңүзгө уруксат бериңиз. Мен башында катап быта жасайм. Менин башында видеолорум мага жакпайт. Мен ошого карабай жасай берем деп баштаңыз. Көпчүлүк атактуучулар, рэперлер башында өздөрүнө тексттер жакпайт да. Мага да ыр жазып элем, өзүмө жакпайт эле. Кийин мен жасай берип анан жакшыраак жаза баштадым да. Көрдүңүздөр, ошон үчүн өзүңүзгө жакпасаңыз токтотпоңуз. Мисалы үчүн кече жакында бир рэпердин мен радиодон угуп калдым. Рэпердин илгерки, кайсы рэпер билбейм, тааныбай унутуп калдым. Ошол рэпердин илгерки текстин таба алыптыр, көчөдөн бир жерден таба алыптыр. Ал бул жерге жазып кийин катып койгон экен. Анан кийин караса, ошол текстин жакшыраак оңдоп, анан ушул башка кылып чыгарган экен, текстин өзгөртүп. Ошол фанаттары, анын көрөрмандары таанып коюшту. Ошону текстеп канча миң долларга сатылды. Мына көрдүңүздөр, ошол жадагы ушул азыркы учурда атактуу рэпер да башында өзү ишенбей, текстин катып бекитип жашынтып койгон экен. Мына көрдүңүздөр. Ошон үчүн баарыбызга башында жакпайбыз, баарыбыз өзүгө башында жакпайбыз, эмнеге көнөрөкпүз, көнгүчө. Көнгөндөн кийин жагып калат. Ошон үчүн баштай албай атам дегенде, балким сиз өзүңүздү идеалдуу видео тартышыңызды күтүп аткандарсыз. Идеалдуу стористер тартышыңызды күтүп аткандарсыз. Бул боюнча айта кетчү нерсе, идеалдуу жасабаңыз. Кандай болсо ошондой жасай бериңиз башында. Такыр жасаганга караганда жаман болсо дагы жасаганыңыз туура. Себеби дегенде жаман болсо да жасап аткан адам акырындык менен каталарды оңдоп жакшы жасай баштайт. Ошон Дарья Батырханова бир убакта келинчегим YouTube'да видеолорун тартып баштаганда, как земля носит таких, что за макияж деп шылдыңдагандар болгон. Ушул мезгилде аябай ыйлагысы келген, ушуну мен айткам. Сен бир нерсе жасаганда, элге алып чыкканда сөзсүз түрдө үч группадагы адамдар бар. Бирөөсү сындаганда, экинчиси нейтралдуулар, алар эч нерсе жазбайт, жакшы экен деп коет. Вау да дейт. Үчүнчүлөр, вау, сонун, рахмат, сабагыңыз пайда тийди, мен макияж боюнча мону үйрөнүп алдым, тигини үйрөнүп алдым дегендер болот. Эгерде сен өскүң келсе, анда кимге көңүл бурушуң керек көбүрөөк? Сындагандаргабы, же рахмат, сонун экен, жакшы экен дегендергеби? Албетте ошол үчүнчү группага, ошол үчүнчү группа үчүн иште. Ошондо биринчи группа сындагандар барып, же сындабай калат, же болбосо сындаганына көңүл бурбай каласың. Алар дайым болот. Алар сен атактуу болуп, өтө атактуу болгондо сындагандар болот. Мисалы үчүн Анжеликанын астына кирип көрүңүздөр, ар түрдүү комментарийлерди көрөсүздөр. Жадагасында Мирбек Атабековго ар кандай комментарийлер жазып атышат, көрдүңүздөр. Ошон үчүн бул жерде сындагандар дайым болот. Сиз элге чыктыңызбы, болот. Аларга көңүл бурбаңыз. Сиздин максатыңыз мага жакты, сонун экен дегендер үчүн. Ошол сиздин аудиторияңыз. Ошолор үчүн иштеп атасыз. Ошолор менин аудиториям. Ошолор менен эртең Кудай буйрса иштейбиз. Ошолор Кудай буйрса менин кардарым болот деген настрой менен баштасаңыз оңой баштайсыз. Так, жаман комменттерден корком. Мына жаман комменттерден корком дегенге жооп бердик. Дарья ошол мезгилде мамилесин өзгөрттү, жасай баштады. Кийин атактуу Бишкектеги республикалык деңгээлде визажисттардагы ал менен таанышып калганда, биз сени көрүп жүргөнбүз дегенде таң калганбыз. Көрүп жүргөнсүңөр, ооба, көрүп жүрөмүз, еще обучай деп койгонун көрүп алып аябай күлгөнбүз дейт. Бирок сен көпчүлүк окшоп жок болуп кетесиң барып дегенбиз. Жок, сен өзүң регионуңда күчтүү жылдыз адам болуп чыккан дейт. Көрдүңүздөр, Ошон үчүн жасай берсек, сындагандарга көңүл бурбай жасай берсек, анан самоучка болгон, кийин барып эмне кылды, гуаравитси, андан барып окуп келди. Акча болгондо, ага чейин акча мүмкүнчүлүк болгон эмес, бирөө барып окуган эмес. Өзү YouTube'дан көптөгөн видеолорду көрүп, түшүнүшүнчө жасай берген, түшүнүшүнчө жасап видеолор тарта берген. Бирок ошо көп жасай берген үчүн жакшы жасай баштады. Ошон үчүн жаман жасагандан, жакшы жасашым керек деп өзүңүздөн күтүп жүрө бергенден көрө, жаман болсо да жасай берсеңиз, акырындык менен үстүнөн иштеп отуруп жакшы табасыз. Мен да бир убакта сабак үйрөтчү видеолорду тартыштан мурун кайсы темалардан баштасам экен, кайсы темадан кийин кайсын берсем экен дегенде башым каткан аябай. Бирөөдүн даяр темасын көрө алган эмесмин.
ошондой болгондо анан албетте суроолор аябай көп болчу. Мен эмне кылдым? Кой мен бул суроолорго жооп издейм деп жүрө берсем жүрө берет экен. Баштай берейинчи, анан жолдо көрөбүз да кандай. Кайсыдан кийин эмне тартипте коюш керек, кайсыдан кийин кайсы сабакты коюш керек, анан кайсы сабактарды биринчи бериш керек, кайсы сабактарды экинчи бериш керек, өзүнүн тартибин кийин түшүнүп алам деп. Чындап эле кийин жасай берип өзүнүн тартиби пайда болду. Көрдүңүздөр, И албетте мен идеалдуу сабак кылгым келди, бирок идеалдуу кыла албадым башында. Кийин барып бирок жакшыраак жасала баштадым. Ошон үчүн мисалы үчүн алгачкы азыр мисалы үчүн орусча сабактар менен кыргызча сабактарды көрсөңүздөр, орусча сабактар жакшыраак жасалган. Неге дегенде тажрыйба пайда болуп калган, чоңураак шрифттер болгон да. Ошон үчүн бул жерде жасай бериш керек. Ошого дайым эсиңизде болсун, көпчүлүк сизде эле баштаган. Мисалы үчүн Ивангай деген азыр YouTube'да эң бир чоң жүзүлөрдүн бири болчу, Украинада согуш болуп кеткичи айына 60 000 70 000 евро тапчу. Ивангай жаш бала. Жөнөкөй кичинекей жаман камерага тартып баштаган. Кийин акча пайда болгондо жакшыраак камера сатып ала баштады, жарыктарды кое баштады, лампаларды кое баштады. Биз дагы бир убакта мындай эле эптемей эле кичинекей эле лампаларды коюп баштаганбыз. Инстасамкада ошентип эле баштаган, мисалы үчүн Даня Милохин азыр TikTok'то мисалы үчүн эптемей эле бир жаман эле телефон менен тартып баштаган. Азыр TikTok'ту жарып атат, мисалы үчүн Дарья, Майрам Ахматова, булардын баары мына тез кабардын эле тарыхын уксаңыз ошол эле жаман эле эптемей эле тартып баштаган. Бирок баштаган. Ошон үчүн азыркы учурда чоң уже акча таап атышат, и плюс жакшы аппарат менен баштап атышат. Жакшы аппараттар менен тартып атышат. Так, Айжан кимкен жазбай калдым. Айжан кайсы жады жаздым экен. Так. Эми пост жазып же видео тартуудагы барьерлер жөнүндө сүйлөшүп кетели көрөк. Так, демек мен текст жаза албайм. Журналист эмес, бул боюнча сүйлөшүп кеттик. Сиз баса журналист болушуңуз шарт эмес, тескерисинче сиз журналист болсоңуз, анда сиз адамдардан алыс болуп калышыңыз мүмкүн. Эгерде сиз жөнөкөй текст менен жазсаңыз, жөнөкөй адамдар үчүн жазсаңыз, жөнөкөй адамдар окуйт дагы, мен дагы силерди иштесем болобу дейт. Журналист болсоңуз, мен силердей журналист эмесмин да, мен силердей жаза албайм да, мен силердей кыйын эмесмин да дегендерди айтышат. Ошон үчүн журналист болбогонуңуз дагы жакшы. Журналист болсоңуз, анда албетте бул дагы өзүнчө плюс, бирок журналист болбосоңуз бул өзүнчө плюс. Журналист болсоңуз сизге башкача адамдар келет, журналист болбосоңуз сизге башкача адамдар келет. Жөнөкөй адамдар келет. Ошон үчүн журналист эмессизби, жаза бериңиз, жөнөкөй адамдар келет зато. Зато дубликация, билесиздер, биздин бизнесте негизги нерсе дубликация. Сиздин артыңыздан келген адамдар сизди жасаганды жасап кетишсе, анда бул эртең ийгилик алып келет. Так, кара көрө көсөр болот, сүйлөй чечен болот дегендей да. О эң туура айтыңыз жаңылай. Сүйлөп, анан чечен болот. То есть биз машыга берсек, бир убакта мисалы үчүн Миркыял Кожоева, могу телефондон чалып кел, маалымат бер десе, жок мен чала албам, уялам деген. Макул, мен сага 3-4 жолу көрсөтүп берем, бирок мен сага өмүр бою жасап бере бербейм деп, ары өзүң жасашың керек болот, башташың керек болот. Ошон үчүн мен аса 2-3 жолу көрсөтүп берем, дальше өзүң уялсаң дагы, уялганыңа карабай машыгып 4-5 жолу чалбай туруп сүйлөө сөзүңдү, андан кийин жасап башташың керек болот деп баштаганбыз. Кийин сахнага да чыгыштык. Уялчу, мен сүйлөп атам. Сен мугалимсиң, сен мурун сүйлөп жүргөн адамсың деп айтат элек. Ошон үчүн сенде тажрыйба бар, просто сен 5 жыл үйдө туруп калган үчүн эле уялтасың. Анан эмне жөнүндө айтышың керек айтасың. Эң негизгиси сен текстин жакшылап жасап алсаң, эмнени айтам. Биринчи жөнөкөй темадан башла деп кеңештерди бергенбиз. Мен силерде сүйлөй албайм деген видеодо толук айткан кеңештерди берген. Ошол сүйлөп баштасаң, сен жакшы сүйлөп каласың дегенбиз. Азыр сахнага чыгарып койсоңуз, эли сахнаны. Көрдүңүздөр, ошон үчүн машыгуу, көп жолу машыга берсеңиз боло баштайт. Туура айтасыз, жаңылай. Так, мен жакшы түшүндүрүп айта албай кыйналып атам. Машыгыңыз, Регина, машыгыңыз, мен силерди сүйлөй албайм деген сабакты көрөңүз. Так, мен каталар менен жазам. Бул боюнча айтып кеттик. Сынды көтөрө албайм. Сүйлөп кеттик уже. Сынды көтөрө албаганда жана 3 группадагы көрөбүз. Анан бизде менин каналымда, Мирлан Батырханов деген каналда реклама негиздери деген өзүнчө плейлист бар. Ошону көрүп чыгыңыз, ал жерде дагы жакшы сынга, жакшы көз карашты кылып даярдап койгон. Так, эмне жөнүндө жазышты билбейм. Бул боюнча биз азыр сүйлөшүп кетебиз. Эмне жөнүндө жазышты дейм, билип каласыңар. Так, анан жаза берсеңиз темаларды и башкалардын дагы тексттерин, постторун окуп жүрсөңүз, сиз дагы идеялар пайда болот. Идея пайда болбосо башында туурап жазыңыз. Өзүңүз анын текстин көчүрө албаңыз, өзүңүздүн сөзүңүз менен түшүнгөнүңүздү жазыңыз. Өзүңүздүн ичиңиздеги ой пикирлерди, көз караштарды кошкончо жазсаңыз болду. Ушудан баштап жаза баштайсыз. Элге кызык болбой калсачы, эми элге кызык болбой калган учурлар баарыбызда болот. Менде да болуп турат. Ничего страшного, жаза берсеңиз, арасында кызыгы да болот, кызык эмеси да болот. Ырчылар толтурларды чыгарат, баардык ырлар хит болуп аткан жок. Мен только хит жазышым керек деп жүрө сал, жүрө берет. Анан мен идеалдуу жазышым керек деп жүрүп өтүп кеткендер бар. Ошон үчүн эмне жазып көрө беребиз. Мисалы үчүн Long Play деген канал бар, YouTube'да көрсөңүздөр болот. Көптөгөн ырчылардын хит дүйнөлүк жылдыздардын тарыхтарын көп айтып беришет. Бири чыгарганда хит болбой калат, ошол ырды арадан 5 жыл, 3-4 жыл өтүп, кайра башкача ырдап чыкканда ана хит болуп кетет.
Кээ бир ырлар болсо ыр чыгара, кээ бир ырлар өмүрүндө бир эле хит жазган болот. Ошол ойдон башка хит чыкпай калат дагы. Элдер унутуп коет. Унутуп койгон менен ал өзүнүн күйөрмандары бар дейм. Дүйнөлүк деңгээлде ал жылдыз болбоду, бирок өзүнүн күйөрмандары үчүн жылдыз болуп жүрдү. Ошон үчүн жада калса ырчылар канчалаган ырлар жазып атат, баары тең эле хит болуп аткан жок. Ошон үчүн тексттин баары тең эле кызык боло бербейт. Бирок жаза берсеңиз арасында кызыктар пайда болот, арасында кызык эместер пайда болот. TikTok да ошондой. Ай мен шунча видео тартатам, рекке түшпөй атат. Ооба, түшпөгөндөр сөзсүз болот. Анча түшкөндөр да болот. Болгону тарта берсеңиз, жасай берсеңиз, бир күн болбосо бир күн түшө баштайт. Ошол. Так TikTok'то рекке түшүш үчүн биз кеңештерди айтабыз, алдыда видеолор болот, сөзсүз түрдө көрөсүздөр. Так, эмне жөнүндө жазды, айтты, бул боюнча айтабыз дедик. Мени эч ким окубай койсочу, сизди эч ким окубай койсо, анын өзүнүн жолу бар. Алдыда да сабакта да сиз үйрөнөсүз. Дал ошол себептен сиз ушул видеолорду көрүп атасыз. Ушул элдер окусун үчүн, элдер кызыгып көрүш үчүн ошонун өзүнүн ыкмалары бар. Элдер эгерде сиз жөн эле жаза берсеңиз, албетте сизди укпашы мүмкүн эч ким. Көрбөй коюшу мүмкүн. Жөн эле жаза бербеңиз, сабактарга катышып, ошол сабактарда айтылган кеңештерди колдонуңуз. Ошондо сизде көрөрмандарыңыз болот, окуурмандарыңыз болот сөзсүз түрдө. Так, мен кыйын эксперт эмесмин. Ничего страшного, сиз кыйын эксперт эмес экениңизде бул эң сонун сиз өзү башка темада эксперт болосуз. Бул боюнча биз алдыда дагы сиздер менен сүйлөшөбүз, кийинки видеолордо. Эксперт эместер үчүн сонун кеңештер бар. Эксперт болушуңуз шарт эмес. Так, барьерлер. Менин колумдан келбейт го кантип тартам видеолорду мисалы. Ооба, башында келбейт. Тарта бериңиз. Кандай болсо ошондой алып тарта бериңиз. Азыр сиздин максатыңыз жаңы баштап атканда элге жагыш эмес, элге пайдалуу маалымат бериш эмес. Азыр жөн гана жасап баштоо, жөн гана тажрыйба алуу. Башында сиз күйөрман топтоо эмес, подписчик топтоо эмес, башында сиз тажрыйба алуу максатында тартыңыз. Бул мен үчүн ушул бир ай стажировка деп коюңуз. Стажировкада биз акча күтпөйбүз, айлык күтпөйбүз, туурабы? Тамак ашыбызга чыгып турса, болду, жетет стажировка. Бизнести жаңы раскрут кылып баштаганда, жаңы баштаганыңызда биз күтөбүз, ошол бизнес бизге акча алып келсин деп. Мисалы үчүн мен ушул мисал алып келтирем. Биз сулуу салонду ачып раскрут кылганыбызда 7 ай бою аренда чыгаша гана иштедик. Биринчи 3 жыл тапканыбызды кайра өзүнө киргизип аттык, чоңойтуп аттык салонду. Биз биринчи 1 жыл акча күткөн эмеспиз. Акча түшсө да кайра өзүнө киргизебиз дегенбиз. Эми кийинки киргизе баштадык, бирок көрдүңүздөр. Ошондо биз айтсак болобу эле, ай 1 ай, 2 ай болду иштегенибизге түшпөй атат. Түшпөй атат десек, сулуу салон болбойт экен бизде. Жаап салат. Фабрика чейин дагы, тармактык бизнеси дагы биринчи 1 жыл бою акча тапкан эмесмин. Көп болсо 3000-4000 сом тапкам. Ошол 1 жыл бою тапкан эмесмин. Күнүмдүк чыгашыма да чыккан эмес. Эми мен туура эмес компанияда иштеген башында албетте. Бирөө жабылып калдым, бирөө кымбат болчу өтө продукциясы, мен жаш болчумун. Тааныштарым баары башка шаарда болчу, интернет жок болчу анда. Анан көчөдөн таанышты үйрөнүшүм үчүн убакыт керек болду. Бирок ошонун пайдасын, ошол убакытта мен кетирген, тажрыйба алгандын пайдасын мен көп жыл көрдүм. Ошон үчүн мен башынан келбейт го деген, менин колуман келбейт го дегенде, ооба башында колуңуздан келбейт. Зато жасай берсеңиз, колуңуздан келе баштайт. Мен уялам камерадан өзүм жакпайм. Бул боюнча сүйлөштүк. Так, мени бирөө сынаса айттык. Так, чөтө кайталанып калыптыр, кечиресиздер. Мен өзүмө ишенбейм. Мен өзүңүзгө ишенбесеңиз, мен өзүмө ишенбейм деген YouTube'да менин каналымда видео бар. Видео сабакты көрүп чыгыңыздар. Ийгилик темасы деген плейлистте бар. Эгерде таап алсаңыз, же болбосо өзүмө ишенбейм, Мирлан Батырханов деп жазсаңыз чыгат. Так, эмне жөнүндө эмне темада тартам? Бул боюнча кийинки бөлүктөрдө көрүп кетесиз. Так, эрким анча күчтүү эмес. Эрким анча күчтүү эмес, мен эртең жарылып таштап койсомчу. Таштап койгуңуз келгенде өзүңүз менен наставниңиз менен сүйлөшүңүз. Мен таштап койсом эмнеге жетем азыр? Ооба, башында болбойт деп айтты эле Мирлан байке. Мирлан Батырханов башында айткан болчу, башында колуңан келбейт деп. Ошол мезгилде жүрөм азыр, мен колуман келбейт. Андан кийин 7 ай бою аренда гана, чыгаша гана иштептир. Биринчи 3 жыл тапканын кайра өзүнө киргизиптир, бирнерсе алып албай. Демек мен колуман келбей атса, таштап койсом, мен эртең аттин кылып калбаймынбы деген нерсени өзүңүзгө сураңыз. Таштап коюп мен эмнеге жетем? Андан көрө сол жака бассам болбой атса, оң жака басып көрбөймүнбү деп жолдорун издеңиз. Могул сабакты көрдүм, жасадымбы, жасабадымбы деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен Купуя сыр документалдык фильм биринчи жолу көргөмдө мен бул жөнүндө китептерден окугам, бул иштебейт деп айткам. Бирок өзүмө суроо бердим, мен иштебейт деп айткудай, мен ушуну 1 ай бою такай ар күнү колдонуп көрдүмбү дедим. Ар күнү, постоянно ар күнү колдонуп көрдүмбү такай? Жок, колдонуп көргөм жок. Мен көп болсо 2 күн колдондум да иштебейт дедим. Мен ушуну көрүп жакшылап үйрөнүп 1 ай колдонуп көрбөймүнбү? Иштебейт дей бербей жөнүндө. Деп 1 ай колдонгондон кийин, ушундай натыйжа болду го. Иштейт экен дей баштадым.
көрдүңүздөр. Ошон үчүн бул жерде сиз иштей берсеңиз эркин күчтүү эмес дегенде өзүңүз айтыңыз. Мен эркин күчтүү эмес болгонун себеби мен ушул темада ийгиликке жетишиме көзүм жетпей атат. Сиз көзүңүз жетпегенде эркиңиз күчтүү эмес болот. Анан мотивация же дисциплина деген дагы биздин сайтта сабак бар. Көрүп чыгыңыз. Ошол жерде эркиңизди күчөтүштүн жолдорун үйрөтөт. Сиз кандай гана суроо бербеңиз, кандай гана кыйынчылык болбосун, ошонун баарына бизде сайтыбызда билесиздер, сайтты билбесеңиздер, директоруңузга кайрылып, группа, сизди кошкон группада биздин бриллианттар командасынын үйрөтчү сайтынын логин паролу кандай, дарега кандай деп сурасаңыздар беришет. Ошол жактан кирип көрүңүз. Сиз кандай гана суроо болбосун, ошонун баарына тең бизде сабактар, видеолор бар. Так, буга көп убакыт кетет экен. Жооп бердик. Кыйындар гана кылат экен. Жок, кыйындар гана кыла албайт. Негизинен жасай албагандар жасап отуруп, анан кыйын болуп жатат. Жасап отуруп. Башында кыла албай атып, жасай албай атып, кыйын болбой атып, анан кийин кыйын болуп чыгышат. Кыйын болуу аста-аста. Бирок мен кыйын эмесмин деп таштап коюу бир паста. Ошон үчүн ага көңүл бураңыз. Эгерде сиз бүгүн кыйын эмес десеңиз өзүңүзгө. Азыркы учурда жылдыз болуп, ийгиликтерге жетип, сонун акчалар таап аткандардын көпчүлүгү башында келгенде баары тең эле кыйын болгон эмес. 50, 60, 70% кыйын болгон эмес. Болот, ооба, кыйын болуп келишет. Бул жакта ошол кыйын болгон аракетин бияка жасашат. Анан бат 2 айда, 3 айда, 4 айда директор болушат. Андай кыйындар бар. Бирок кыйын эмес да. Ничего страшного, жарым жыл, 1 жылда директор болуп атышат. Алар деле ачка калып, акчасыз калган жок. Алар деле менетин үзүрүп көрүп атышат. Так, буга көп убакыт кетет экен. Бул боюнча убакытты туура пайдалануу боюнча видеону көрүңүздөр. Жана мына онлайн работа фабилик деген TikTok'та канал бар. Каттап алыңыздар. Мунара айым бизде директор Кербенден. Бул лидерге өзүнө дагы айтам. Мен сенин видеолоруңду анча көрүп турам деп класс басып комментарий жазып турабыз. Эмне кылат? Нанын жасап, TikTok тарта берет, баласын сейлеп жүрүп деле тарта берет, коляскада эшитип жүрүп деле, садиктен алып келип деле тарта берет, эришкенче сүйлөп кете берет. Жолун тапса болот, убакыт жок болсо, айыл жергесинде жашайт. Сиздерде эле мал чарбасы бар, сиздерде эле балдар бар, сиздерде эле үй бүлөсү бар, сиздерде эле үй жерде жашайт, өзүнүн проблема кыйынчылыктары бар. Бирок ошого карабастан убакытты таап атат. Убакытты издесеңиз табасыз. Шылтоо издесеңиз, анда шылтоо табасыз. Ошон үчүн убакытты туура пайдалансаңыз болот. Жолун тапсаңыз болот. Мына басып туруп эле тартып атат. Эми соц тармактарга өтүп кетели. Так, кандай кылып көрсөм болот? Эмнени? Закрытый сайт, эми директоруңуздан сурайсыз, наставнигиңизден, лидерлерден сурайсыз, беришет. Ар бир соц тармак өзгөчө, муну эстеп кетели, эсибизде болсун. Ар бир соц тармак өзүнчө, жана ар бир соц тармактын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Эми YouTube боюнча сөйлөсөк, мисалы YouTube бул Google деп атап койсок, Google эмне бул? Google бул баардык энциклопедия деп койсок болот. Мурда энциклопедия деген китап болгон, ал жерде көптөгөн билимдер, көптөгөн суроолорго жооп ала алган. Мисалы бир китептердин рецепт даамдардын, тамактардын рецепти деген китеп болгон, ошол жерде баардык тамактардын рецепттери болгон. Google бул ошол сыяктуу ар бир сурооңузга жооп берчү библиотека, китепкана деп койсок болот. Бир суроо жазсаңыз, сол жерге сөзсүз түрдө Google'дан же Яндекстен сиз жооп таба аласыз. Россия тарапта бул Яндекс, ал эми дүйнөлүк деңгээлде бул Google. YouTube болсо бул Google'дун видео түрү, видео форматы. Эгерде сиз мисалы үчүн сайт, кандай бир сайт ачып үйрөнгүңүз келсе, TikTok'то видео тартып үйрөнгүңүз келсе, Instagram'да баракча ачкыңыз келсе, YouTube'га киресиз, жазасыз. YouTube бул кандайдыр бир китепкана, чоң килеген китепкана, видео түрүндө. Ошон үчүн YouTube бул архиви, ошон үчүн YouTube дайым келечеги чоң болот. YouTube'тун дайым көрөрмандар болот. YouTube көбүнчө ушул форматка өтө ылайык. Жана өзгөчө чоң видеолордун архиви. Чоң дегенибиз 1 саат, 1,5 саат, 2 саат. Азыр башка жерде мынчалык чоң архив көрбөйсүз. Instagram'да анчалык чоң архив жок. Ошон үчүн YouTube'дун спецификасы бул видеолордун архиви. Чоң видеолордун архиви, ал жака сиздер сабактарды, эфирлерди, прямой эфирлерди сактагаңыз туура болот. Жана кандай бир жооп берчү видеолорду ошол жака тартсаңыз болот. YouTube бул өзүнчө башкача тармак. Бирок YouTube эң кымбат соц тармак. YouTube'да иштөө үчүн, ал жакта акча табуу үчүн, алар жакта подписчик топтоо эң кыйын. Бирок эң кызыктуу. Жана бир топ таап алсаңыз, ал көп жылдык подписчик болот да. YouTube мындай жай, бирок көп жылдык формат десек болот. Ошондой. TikTok кыска видеолордун канышасы, муну көрүп жүрөсүздөр. Кыска видео, бара-бара бизде TikTok кыска видео көрүп койду, мен да өзүмө байкап атам. Жада калса YouTube'га кирсем дагы мен shorts'торду, кыска видеолорду көрүп калдым. Узак видеолорду кээде мындай керек болгондо гана көрө баштадым, же башка иш кылып атканча коюп коюп отурган болсом көрүп атам. Атайын отуруп көрчү болсом, бир жамылып билсилерди көрөйүн десем, кызыктуу мындай эмне эмес алдырыш үчүн көрөм десем, мен жада калса YouTube'да кыска видеолорду көрөм. Бул TikToктун пайдасына. TikTok бизди баарыбызды ошого көндүрдү.
Демек TikTok кыска видеолордун канышасы ал жердин алгоритм, ал жерде иштөө жолдору башкача. Бул боюнча биз сабактарда сиздер менен сүйлөшөбүз. Facebook бул көбүрөөк саясий темалардын талкуусу, батыш чет өлкөгө барып келгендер көбүнчө мекемелерде кандай бир маданий, саясий, чыгылса жогорку билимдүү адамдар топтолгон жер бул Facebook. Ошон үчүн Facebook'та көбүрөөк сиздер грамотный, продвинутый адамдарды көп көрөсүз. Бирок алар көпчүлүк эмес. Көпчүлүк адам жөнөкөй, карапайым эл, алар өтө грамотный эмес, алар чет өлкөлөргө барып жашап иштеп окуп келген эмес, Мен Россияга барып кел десе, атак ошондой. Россияга барып келгендер Facebook'та болбойт, алар башка жакта болот. Мен Россия, СНГ мамлекеттер эмес, башка чет жака, сыртка, башка жок дегенде Түркияга барып келгендер Facebook'та отурушат. Ал эми Россияга барып келгендер алар Facebook'та эмес, алар башка жакта отурушат. Ошон үчүн Facebook'та сиз ошондой адамдарды табасыз. Эгерде сиз Америка менен иштейм десеңиз, Түркия менен көрүштейм десеңиз, бул Facebook сизге жакшы курал болуп бере алат. Одноклассники албетте бул Россияда азыркы учурда жашап аткандар, региондордо жашагандар, бизде айыл жергесинде жашагандар, азыр кандай билбейм, бирок муну ошондой эле Одноклассникиде көбүнчө бул айыл жергеси, региондор, жөнөкөй адамдар отурган жер болчу. Азыр деле ошондойго деп отурам, деп ойлойм. Бирок албетте мурунку караганда Одноклассникиде отургандар азайып кетти, бирок дагы аудитория бар. Одноклассникиде конкуренция аз болгон үчүн Одноклассники аябай ыңгайсыз соц тармак, мага жакпайт. Бирок аудитория үчүн анча-мынча мен киргизип турам. Кичине бир ссылка киргизип койсоң эле шап блок түшүрүп коет. Мен аябай көп жолу блок болдум Одноклассникиде. Канча социалдык тармакта баракчаларды жоготтум. Аябай капа болдум, ызаландым, жиним келди, ачуу кийим келди, бирок ал жакта активдүүлүк жогору. Мисалы үчүн 1000 друзьяңыз болсо, 1000 друзьяңыздын 500-600 сиздин киргизген видеолорду тексттерди окуйт. Конкуренция жок. Ошон үчүн бул жерде дагы деле иштесе болот. Болгону өтө этият болуп иштеш керек бул жерде. Так, Россияга барып келгендер, аялдар, региондор. ВКонтакте азыр 2022 жылы 24 февралдан кийин санкциялар киргенден кийин, андан кийин Инстаграмды блокировка кылып, ТикТокту блокировка кылып койгондон кийин эмне болду? ВКонтакте калып калды. Ошон үчүн Россия менен орустар менен иштейм десеңиздер, тилекке каршы жагабы жакпайбы, ВКонтактени биз өздөштүрүш керек. Эгерде сиз Россия менен иштейм десеңиз, жана өзүңүз Россияда жашаган болсоңуз, ВКонтактени өздөштүрүңүз. Ал жерде иштөө алгоритмдери башкача, ал боюнча да сиздер менен сүйлөшөбүз. Инстаграм бул селебрити, жылдыздар, ар кандай дүкөндөр, ар кандай чакан бизнестердин баракчалары. Албетте биз кандай бир дүкөн издейбиз, кафе издейбиз десек, Инстаграмдан издейбиз. Ошон үчүн сиз дагы бул жерде активдүү иштешиңиз мүмкүн. Жана бул эң бир популярдуу, эң бир адамдар көп отурчу, жана адамдар сүрөт көрчү баракчалардын бири. Ал жер сүрөттөрдүн форматы болуп башталган, бирок азыр TikTok кошуп ал жерде рилстер пайда болду, албетте публикацияларга видеолорду киргизсек болот, жана прямой эфирлерди ал жерде болот билесиздер. Бирок YouTube эң ыңгайлуу прямой эфирлер үчүн. Бирок акыркы убакта Инстаграмдагы сонун мүмкүнчүлүктөрдү кошо баштады. Слайд кошуп, сүрөт кошуп, сабактарды прямой эфирде өтсө болот. YouTube'да азыр жандай формат жок. Так, текст сторис тартуу эң жеңил вариант, Instagram стористерди биринчи баштады, бирок бардык жактар азыр сторис киргизип койду. YouTube'дан башка почти бардык жерде стористер бар. Одноклассники моменты деп коет, TikTok'то сторис, ВКонтакте ал жерде история болсо эле, ошондой. Facebook'та да история. Анан Instagram менен Facebook'ту бири-бирине жабыштырып койсо болот. Мен Instagramга киргизген стористердин постторум сөзсүздө Facebook'ка да чыгат. Өзүнчө киргизип отурбайм. Кээде каналды текшерип коем, кээ бир тексттер кирбей калса, ручной киргизип коем. Так настройкадан коюп койсоңуз, Instagramда киргизген нерсеңиз дароо Facebook'та пайда болот. Эми соц тармактарда иштөөдө бизде активдүү жана пассивдүү эки ыкма бар. Бул жөнүндө айтып кетебиз, бул жөнүндө сөз түрдө үйрөтүп кетебиз. Азыр биз баштапкы сабактарыбыз көбүнчө пассивдүү ыкма жөнүндө болот. Себеби биз айттык, бренд өнүктүрүү, бренд өнүктүрүү бул жай, бирок өтө жемиштүү, өтө мөмөлүү тармак. Бул багыт, бул пассивдүү ыкма. Пассивдүү ыкма боюнча көбүрөөк сүйлөшөбүз, активдүү ыкма боюнча 3-чү сабагыбызда көбүрөөк сүйлөшөбүз. Бирок активдүү ыкманы сиз бренд болгуча, подписчик топтогуча күтүп отурбастан активдүү ыкманы кошо алып кетсеңиз болот. Бул боюнча да сөз түрдө сүйлөшөбүз. Активдүү ыкма бул деген push маркетинг, бул деген түртүү маркетинги, түртөбүз, товарды түртөбүз, өзүбүздү түртөбүз, бизнести түртөбүз. Ал эми pull маркетинг деген бул тартуу, магнитке окшоп өзүбүзгө тартабыз адамдарды, push маркетингде ай кел, давай деп активдүү болуп чакырабыз. Активдүү дегендей чуркайбыз, кыймылдайбыз, күтүп отурбайбыз. Азыр деп колунан жулуп жетелеп алып келебиз. Бул активдүү. Пассивдүү дегенибиз кайрыбак салып коюп, балык кармайм деп күтүп отуруп. Бул пассивдүү. Активдүүдө бул натыйжа бат тез болот. Бирок өтө көп чуркайсыз, өтө көп менет кыласыз, күч көп кетет.
убакыт көп кетет. Тынбай жасап туруу керек активдүү. Бүгүн жасасаңыз бүгүн адам табасыз, бүгүн карда табасыз. Жасабай калдыңыз, келбей калды. Натыйжа болуп туруу үчүн тынбай жасап туруш керек. Ал эми пассивдүү метод ыкмада бул натыйжа кеч болот. Башында боло бербейт көп. Ошон үчүн чыдам керек болот. Бул жерде бул жанагы эсиңиздерде болсо, бай адамдардын сырлары дегенде биз гиляс же болбосо алча же болбосо алма тигүү менен картошка тигүүдү салыштырып кеткенбиз. Картошка тигүү бул активдүү ыкма, чуркап туруп, ал эми пассивдүү бул жанагы алма тигүү, алча тигүү, өрүк тигүү. Башында 4-5 жыл мөмө көрбөйбүз. Андан кийин гана мөмө көрөбүз. Бирок мээнети картошкачалык же помидорчолук эмес. Көрдүңүздөр, жеңил. Жазында бир бутап койсок, дарылап койсок, болду, почти болду, сугарып коебуз болду. Анан көзүндө түшүм жыйнамай. Кечке анын артынан чуркап, кечке аны картошка чапкандай, куртун тергендей иштер, ото чөптөр тергендей иштер жок. Ошондой, ошол сыяктуу пассивдүү ыкмадагы ошондой. Бирок пассивдүүнүн өзүнүн менеттери бар албетте. Болгону аны элге таанымал кылып, подписчиктерди көбөйтүп алгыча убакыт кетет. Ошон үчүн экөөнүн бир алып кеткен аракет кылабыз. Экөөсүн тең үйрөнүп койгонуңуз жакшы. Так, активдүү ыкмада дружба жөнөтүү, мисалы үчүн эгерде биз Одноклассники, ВКонтактеде болсок, Фейсбукта болсок, бул дружба жөнөтүү, Инстаграмда подписка болобуз. Масс фоллоуинг деп коет, көп адамдарга подписка болобуз, алар бизди көрүп подписка болушу мүмкүн деген үмүт менен. Так, башкаларга подписка болуу, сунуш жөнөтүү, бул активдүү. Активдүү телефон менен иштөө, телефондор менен адамдарга жазып, сообщение жөнөтүү, бул боюнча дагы сүйлөшөбүз сиздер менен. Комментарий жазып туруу, адамдардын постторунун астына комментарий жазып туруу. Анан кызыктуу ар кандай макалаларга астына өзүңүздүн эксперттик ой пикириңизди жазуу, өзүңүздүн башкача пикириңизди жазуу, бул дагы активдүү ыкмалардын бири. Жана телефон созвондор, булар да активдүү. Мисалы үчүн жарыя жөнөттүңүз, адамдар кайрылды, ошол боюнча телефон созвон кылып үйрөттүңүз, түшүндүрдүңүз, маалымат бердиңиз. Пассивдүү ыкмалар булар сүрөт киргизүү, видео тартуу, пайдалуу кеңештерди берип туруу, эксперт катары, могу жерде кээ бир мен шаблондор бузулуп кетиптир, видеолор, эфирлерди өтүп туруу, видеолор тартуу, вирус маркетинг жасоо, ар кандай адамдар бири-бирине жөнөтө турган видеолор тартуу, мисалы үчүн кеңири пайдалуу кеңештер. Бетти кароо боюнча тарттыңыз, анан бири-бирине жөнөтө баштады. Макияж жасаганда кандай бир каталарды тарттыңыз, анан бири-бирине жөнөтө баштады. Блог алып баруу, пост, текст жазып туруу, бул пост жазып туруу, бул пассивдүү ыкма. Чарыя берип туруу, бул да пассивдүү ыкма. Башкача айтканда биз текст жазып коебуз, адамдардын реакциясын күтөбүз, видео тартабыз, адамдардын реакциясын күтөбүз, рекке чыгышын, популярдуу болушун күтөбүз. Ошол үчүн муну пассивдүү деп коет. Активдүү ыкмада так, бул боюнча айтып кеттик. Жаңы келгендердин ыкмасы, активдүү ыкма бул көбүрөөк жаңы келгендердин ыкмасы. Сиз тажрыйба алгыча активдүүдө көбүрөөк үйрөнүп алсаңыз болот. Активдүүдө сиз батыраак натыйжа көрөсүз, бирок чуркайсыз. Зато дароо натыйжа көрөсүз. Кошумча ыкма катары, ошон үчүн активдүү ыкманы да сөзсүз түрдө жасап турабыз. Пассивдүү ыкма бул көбүрөөк профессионалдардын ыкмасы. Пассивдүү ыкманын жакшы жери бул лидерлерге өтө ыңгайлуу. Эгерде сиз азыр структура куруп, командаңыз чоң болсо, адамдар менен иштеген жетишпей, адамдарга ар бирине маалымат берип, ар бирине жазып отуруп, ар бирине биздин сунушубузду көрчү деп айткан убактыңыз болбосо, пассивдүү ыкма эң сонун. Өзгөчө сиз бир жерде иштесеңиз, пассивдүү бул бизнеске убактыңыз азыраак болсо, анда бирок шашпай күткөнү даяр болсоңуз, анда пассивдүү ыкмага көбүрөөк көңүл бурсаңыз болот. Жакшы жери бир раскрутка кылып алсаңыз, адамдар өздөрү келе берет. Видеоңузду көрүп, мен мисалы үчүн 3 жыл, 4 жыл мурун тарткан видеолоруму азырга чейин адамдар келип турат. Сиздин сабагыңызды көрдүм, видеоңузду көрдүм, аябай пайдалуу экен, кандай бизнеске билсек болобу, маалымат берип коесуз дегендер болот. Сиздин видеолоруңузду көптөн бери көрүп жүрөм, аябай сонун кеңештерди бересиз, аябай пайдалуу нерселерди айтасыз. Сиз менен бизнес кылгым келет, кандай бизнес мага маалымат берип коесузбу, балким мага туура келет деп кайрылгандар дагы деле болот. Ошо пассивдүү ыкманын ошонусу жакшы. Өзгөчө сиз эртең лидер болуп, командаңыз чоң болгондо сиз ар бир адамга сунуш жөнөткөн убактыңыз болбойт. Зато пассивдүү ыкмаңыз сизге адамдарды өзү кайрымак салып койгондой, өзү тор таштап койгондой алып келе берет. Магнит катары. Бирок мунун үстүнөн тынбай иштеш керек болот. Так, трендтерге кошулуп, тегтерди жазуу дедик, бул дагы пассивдүү ыкмалардын бири. Так, азыркы жөнөкөй адамдар ТикТокто, туура, ТикТокто өтө жөнөкөй, карапайым элдин көбү ТикТокто, туура. Видео формат, ошон үчүн TikTok бул өтө массалык түрдө иштесе болчу. Жана азыркы учурда TikTokду иштеп калыңыздар. 23-жылы слухтар боюнча туура чыгабы, туура чыкпайбы билбейбиз. Бирок качандыр бир убакта барбыр TikTok токтотуп коет. Өзүнүн ректерин токтотуп коет. Акча киргизип, реклама акча төлөп, анан өзүңүздү раскрутка кылышыңыз керек болот. Азырынча акча киргизбей, сиз акысыз жөн өзүңүздү оңой, бат, тез раскрутка кылып алсаңыз болот, подписчиктер топтоп алсаңыз болот. Себеби сиздин видеолоруңузду TikTok өзү алдыга чыгарат. Инстаграмда андай жок. Инстаграмда сиз таргетке киргизип,
анча-мынча өзүңүз реклама кылып турсаңыз, анан кийин элге популярдуураак болосуз. Бул боюнча акча киргизүү ыкмалар деген сабагыбыз болот, ал жерде көрөсүз. Акча киргизүү деген сөзсүз түрдө 10 000 сом, 100 000 сом эмес. Bir ayda 1000 сом, 2000 сом киргизип, өзүңүздү батыраак популярдуу кылам десеңиз, Инстаграмда колдонсоңуз болот. Ютубта муну колдонсоңуз болот. Таргет боюнча дагы өзүнчө сабак өтөбүз. Ушул жерде көрүп чыгасыздар. Так, алгач сиз пассивдүү ыкмада сиз брендке иштейсиз. Бул жеке бара бренд жаратуу жолу пассивдүү ыкма, бул боюнча түшүнүп кеткениңиз окшойт. Алгач сиз брендке иштейсиз, анан кийин брендиңиз сизге иштейт. Анан бул жарыянын арзан түрү деп койсок болот да. Дональд Трамп, Игорь Рыбаков, Оскар Хартман, Андрей Ковалев, Маргулан Сейсенбаев, Тимур Файзиев, булардын баары эмнегедир соц тармактарда бай болсо дагы, өздөрүнүн темасында атактуу болсо дагы соц тармактарга чыгып атышат. Эмнеге? Эмнеге дегенде бул жарыянын арзан түрү. Личный бренд, мисалы үчүн келип айтат, ой акчаларды чыгарбагач, ой сен бай болсоң эмне ТикТокто жүрөсүң? Ой сен ушундай ийгиликтүү болсоң, эмнеге ал жакта жүрөсүң? Эмнеге десе, жок, биз боюнча айтабыз, мына алар деле жүрөт. Эмнеге? Эмнеге дегенде өзүңдүн бизнесиңди жарыялоонун эки жолу бар. Бирөөсү акча киргизесиң жарыяга, өтө көп акча киргизесиң, товарыңды же компанияңды рекламалайсың. Экинчиси, өзүң чыгасың, элдерге пайдалуу кеңештерди бере баштайсың. Сен аркылуу компанияңды, товарыңды, бизнесиңди таанып алышат, сен аркылуу көптөгөн адамдар сенин товарыңды таанып ала башташат. Мисалы үчүн, Эгембердиевтерди жакшы тааныган адамдар Максымды жакшы көрүп ичишет. Эмнеге? Эмнеге дегенде, биз ал жакта иштегенбиз, мен бирок иштегем, жакшы көрүп ичебиз. Кечээ жакында бир таанышым азыр курулуш темасында иштейт, бирок буга чейин көп жыл Билайнда иштеген экен. Сен Мейлком албайсыңбы? Мейлком интернет жакшы болуп туруп, Билайн канча эмес болуп калдык десем. Билайнды таштай албайм да дейт, жакшы көрөм да дейт, көрдүңүздөр. Эмнеге дегенде тааныш болуп калды. Ошол сыяктуу баарыбыз эмне Тимур Файзиев атактуу болуп кеткенден кийин Элит Хаусты жакшы таанып калды. Элит Хаусты буга чейин тааныган эмеспиз, көрдүңүздөр. Ошол сыяктуу мына биз аркылуу товарыбызды, бизнесибизди тааныйт дегенде, жеке бренд жаратканыңыздын пайдасы сизге келет адамдар. Адамдар эч убакта Фабиликтин товарына келе бербейт көбүнчө. Келгендер болот, ал эми алардын саны өтө көп эмес да. Себеби Фабиликке чакыргандар аябай көп. Себеби Фабиликке чакырышың оңой да. Кел, Фабилик мындай болот, тигиндей болот деп Фабиликтин компаниянын артына жашынып алып, бекинип алып чакырыш оңой. Анын үчүн көп мегет жасаштын кереги жок. Бирок андайлар көп да. Миллиондор Фабиликке жашынып алып чакырып атса, сиз дагы жашынып чакырсаңыз, сизге канча адам жетет? Аз эле адам жетет. Качан сизге көп адам келет? Сиз Фабиликтин артына жашынбай, өзүңүздү бренд катары таанытканыңызда, адамдар Фабилик эмес, сизди деп келишет. Сизди деп келгенде, сиздин сунушуңузга, сиздин маалыматыңызга, сиздин сабактарыңызга башкача мамиле кылат. Ошон үчүн алардын кабыл алуусу башкача болот, алардын иштөөсү башкача болот. Сенби, сен любой товарды сунуш кылып, мен сен менен любой товарды колдонуп иштегени даярмын дегендер келет. Алар башкача адамдар. Ошон үчүн мунун үстүнөн иштеп коюу, менимче, өтө чоң пайда, чоң киреше, чоң көмөк алып келет сизге. Ошон үчүн чыдап аз жасап коюңуздар. Так. Менде сөзүңүз эки жолу кайталанып атат. Эмнеге? Сен деле өжө дейт. Так. Кимде кайталанып атат? Бул Гүлзада деле болдубу же жакшы эле? Эки жолу кайталанса, балким сизде ката бардыр. Сиз чыгып кайра кирип көрүңүз. Так. Кайталанган жок дейт. Жакшы эле. Так. Бренд бул убакыт, мээнет, билим кетириш керек болот. Бренддин жаман жери ага убакыт киргизесиз, мээнет киргизесиз, билим киргизесиз. Бардык бизнесте алгач биз раскрутка кылабыз, анан кийин бизнестен акча чыгып баштайт. Бренд дагы ошондой эле нерсе. Сиз азыр башында брендке иштейсиз, кийин бренд сизге иштеп адамдарды алып кете баштайт, кардарларды алып келе баштайт. Ошон үчүн брендтин үстүнө иштеңиз. Ал эми пассивдүү ыкма как раз бренд курчу курал. Так, активдүү ыкмалар тааныштарына дружба жөнөтүп жазуу, бул активдүү. Муну сиз Facebook'та, ВКонтактеде жазсаңыз болот. Одноклассникиде өтө теп болуп жазсаңыз, аны жасабаган аракет кылыңыз, текст жазбаңыз. Ал жакта мен акыркы убакта түшүндүм, болгону видео кириш керек, текст жазыш керек. Анан дружбаны көбөйтүп, адамдарга дружба жөнөтүп, аларга лайктарды басып туруш керек. Анан шаблондор жөнөтүш керек да, окшош тексттерди копия кылып таштап алышыңыз керек. Кадимкидей адамдар менен сүйлөшкөндөй жазышып, сүйлөшүшүңүз керек. Окшош тексттер болуш керек. Видеолорду таштап алышыңыз керек ал жака. Иши кылса реклама болуш керек да. Болгону өзүңүздүн заметки деген жер бар, ошол жака гана маалымат киришиңиз керек болот. TikTok'то жазсаңыз болот, муну дагы, YouTube'да да болот. Демек, тааныштарына дружба жөнөтөбүз, жазабыз. Регион, ат жазып дружба жазуу. Мисалы үчүн Facebook'та, ВКонтактеде сиз региондорду жазып, ошол региондордон досторду тапсаңыз болот, атын жазып. Айгүлдөрдүн баары менен таанышып чыгайынчы деп жазсаңыз болот. Группаларга видео таратуу. Бул да өзү жакма. Facebook'та өзгөчө актуалдуу. ВКонтактеде кичине кыйыныраак, негеден ар бир видеону киргизип, анан кийин киргизгиче убакыт өтүп кетет. Ошон үчүн ВКонтактеде атайын боттор бар экен, бул боюнча
YouTube'da көрсеңіз болады. ВКонтакте боты, ВКонтакте раскрутка десеңіз, орыстардың сонун бир ботторун айтат. Бул жака жазбай калдым. Сиз ВКонтакте боюнча өзүнчө кыскача видео жасап коюп, сол жакта көрүп айтабыз. Группаларга видео таратуу демек, Facebook'та сиз оңой таратсаңыз болот. Мисалы үчүн көп группаларга кошулуп алыңыз дагы, ошол жака видео, TikTok'тон видео тартканыңызда, ошол видеолорду жөнөтүп баштасаңыз, адамдар акырындык менен кайрылышат. Мага тунбай кайрылып турушат. Бирок TikTok'тун өзүнө адам көп келет, Facebook'тан азыраак келет. Ошондой. Ошого эми бир зато тартып койгондон бир TikTok'тон эле карап отура бербей, мисалы үчүн баардык эле видеолорубуз TikTok'то рекке чыга бербейт да. Зато Facebook'та рекке чыкса чыкпаса кайрылгандар болот. Болгону группада катышуучулар көп болуш керек. Группаларга видеолор таратып чыксаңыз болот. Группага киресиз, новости же пост деген жерге видеоңузду киргизип, текст кыскача текст жазып коесуз, ошону көчүрүп таштай бересиз. Facebook'та аябай ыңгайлуу. Одноклассники 2 жолу таштасаңыз бүт сизди экөөдөн ашык жөнөтсөң сизди блокировка түшүрүп коет. Ошон үчүн Одноклассники өтө этият болуш керек. Бул болгону заметки, жанагы публикация гана ала турган жерде. Кошумча деп койсок болот. Одноклассники көп отуруштун кереги жок. Кошумча гана кылып коесуз. Так, видеолордун жылдыздарын астына комментке текст жазып, сунуш жазып, бул дагы өзүнчө. Баса бул боюнча көптөгөн биздин жылдыздар азыркы учурда лидерлерибиз ушул ыкма менен өсүшкөн. Бирок азыр андай иштейт деп айтпайм, неге дегенде көп адам таныш билип калышты. Ошон үчүн бул жерде муну кошумча гана кылып койсоңуз болот. Муну мал менен азастан кеде 20-30 сообщение, 30 комментарий жазып чыксаңыз болот. Себеби дегенде бизге окшоп жазгандар азыр аябай көп. Бирок мурун өтө көп болчу, мурунчалык көп болбой калды. Ошон үчүн бул нерсени мал менен жасап көрүңүз. Эгерде натыйжа жакшы болсо, дагы да жасай бересиз. Натыйжа эч болбосо, анда кошумча гана кылып коесуз, кеде жазып коесуз. Эми анча-мынча жазып койсоң бир экөө келип калса, жөн отургандан көрү лучше, чем ничего деп жасай бересиз. Так, группаларга катышуучуларына дружба жөнөтүү. Бул да өзүнчө ыкма. Группада катышуучулар бар. Ошол катышуучуларга саламатсызбы? Сизди палача группадан көрүп калдым деп бул видеонун кийинки сабактарыбызда сиздер менен сүйлөшүп кетебиз. Бул боюнча мен силерге шаблондорду берем, көрүп жаза баштайсыздар. Так, активдүү ыкмада тааныштарына дружба жөнөтүү айттык. Саламатсызбы? Сизди группада көрүп тааныш болгум келди. Иш темаларда сүйлөшкүм келди. Сиз да Түркияда жашайсызбы, мисалы үчүн? Же ал жакка барып жашашка кызыгып атасызбы? Деп мисалы үчүн Түркия деген группага кошулдуңуз дагы. Бул жакта каршы болбосоңуз, бир аз таанышып, Facebook'та дос болуп калалы. Кандай карайсыз деп сөздү баштасаңыз болот. Бул дагы активдүү ыкмалардын бири. Негизинен ушул ыкманы колдонуп атканда сиз ушул ыкмаларды колдонуп атканда эсиңизде болсун, пассивдүү ыкма болобу, активдүү ыкма болобу айырмасы жок. Баардык жерде статистика деген нерсе иштейт. Статистика дегенибиз бул боюнча өзүнчө видео бар, өзүнчө жакында видео. Кайра жаңылайбыз. Эски видеону көрүп атсаңыздар керек, эски видеону сайттан көрүп койсоңуздар болот. Болбосо директоруңузга, лидериңизге таштап койгула статистика боюнча видеону деп көрүп чыксаңыз болот. Статистика боюнча азыр жакында мына жаңыланып чыгат видеобуз. Ошол видеону сөзсүз түрдө көрүп коюңуздар. Статистика, көпчүлүк адамдар ойлойт, ой, мунун подписчиги аябай көп, ой, мунун адамдары, кардарлары аябай көп экен, группасы, структурасы чоң экен, ага повезло да, пешене деп ойлошуңуздар мүмкүн. Жок, алар статистиканы иштеп чыкты. Статистика деген көп адамдарга маалымат берүү. 10 адамга маалымат берсек, 1-2 же 3-4 кардар болот. 20-30 адамга маалымат берсек бизнес боюнча, 2 же 3 бизнеске кызыгып, кошулуп баштап көрөт. Бирок статистика сөзсүз иштейт, Бирок статистика көбүрөөк азыраак болот. Кимдир бирөөдө мисалы үчүн 10 адамга маалымат берсек, 2-3 кардар болот, кимдир бирөөдө 4-5 кардар болот. Бул сиздин берген маалыматыңызга жараша болот албетте. Сүйлөй билгениңиз, айтып бере билгениңиз, кызыктыра билгениңиз жана башка. Аларды өнүктүрүү үчүн бизде сабактар бар. Ошол сабактарды көрүп машыгыңыз. Жакшы көп жолу айтып, көп жолу маалымат берип машыгып калганда бизде статистика уже жакшыраак боло баштайт. Көбүрөөк адам кызыга баштайт, Соц тармактарда иштөөдө дагы ошол эле статистика иштейт. 1000 подписчик болсо, 1000 подписчиктин баары эч качан сизге катталбайт, и кызыкпайт, лайк баспайт. 1000 подписчиктин кимдир бирөөдө 100 сизге лайк басып, окуп комментарий жазып турат, кимдир бирөөдө 200, кимдир бирөөдө 50, кимдир бирөөдө 30, кимдир бирөөдө 10. Бул сиздин текстиңиздин сапаты, видеолоруңуздун, сүрөттөрүңүздүн, описаниялердин сапатына жараша болот, маалыматыңыздын сапатына жараша болот. Ошон үчүн кимдир ой, нарагандан кыйын экен деп, жок, статистика жана сапат. Ушул эки нерсе чоң ролду ойнойт. Статистика жана сапат, жана сиздин ишке болгон мамилеңиз. Ушул негизги статистиканы жасай берсеңиз, ишке болгон мамилеңиз сонун болсо, жана сапатты жакшы берип атсаңыз, жакшы сапаттуу маалымат берип, жакшы сапаттуу тексттер жазып, видео тартсаңыз, анда статистика жогорулай баштайт. Ошондон натыйжа болот. Пешенеден же нарагынан эмес ал. Бул статистикада. Кимдир айтат, мен 5 адамга айтып бердим, кызыкпады. Статистика жок бул жерде. 5 адамга маалымат берсеңиз, бирөө да кызыкпашы мүмкүн. Өзгөчө сиз жаңы болсоңуз. Эгерде сиз жакшы маалымат берсеңиз, 5-өдөн 1 же 2 кызыгат продукцияга.
Ал эми бизнеске кызыгыш үчүн анда 20, 30, 40 адамга маалымат беришиңиз керек. Ошондо экөө же үчөө катталып көрөт. И то жакшы сапатта маалымат берсеңиз. Анан түшүнүксүз эле айта берсеңиз болбойт. Ошон үчүн сабактарды көрөсүз. Сапатты жогорулатыш үчүн атайын бизде толтура сабактар бар. Мен силерге сүйлөй албайм. Презентацияларды көрүп кайталап айтасыз. Бул боюнча бүт үйрөтүү сабактар бар. Кандидаттын кызыгуусун ойготуу, каршы суроолорго жооп берүү, булардын баарын көрүп чыгыңыздар. Анан жолугушууларды уюштура билүү, булардын баарын көрүңүздөр. Сатуу баскычтары группа түзүп аткандар үчүн деген сабактар бар. Так. Акчасы көптүгү авторитет. Связьдар тааныш билиши көп. Жок, иштин баары статистика менен сапатта. Так, пассивдүү ыкма боюнча, демек, пул маркетинг деп атабыз, бренд өнүктүрүү, сунуш бренд өнүктүрөбүз, өзүбүздү элге таанымал кылып аракет кылабыз. Ал үчүн видеолор тартабыз, тынбай стористер тартып турабыз, активдүү болуп турсак, бизде Instagram болобу, TikTok болобу, бат видеолорду киргизип, материалдарды жасап турсак, бизди алдыга түртүп, бизди элге көрсөтө баштайт. Анан бир жылда бир жолу же 2 айда бир жолу тартып коюп жок болуп кетсек, бизди алдыга түртпөйт. Баардык социалдык тармактар ушундай түзүлгөн. YouTube'да мисалы үчүн мен мурун 30-40 миңдеги 30 миң бир нерсе миңдей подписчигим бар. Видеолорум 10 миң, 15 миң, 20 миң, 30 миң просмотр болчу. Азыр андай болбойт. Азыр 1000, 2 миң, 3 миң, 4 миң максимум. Эмнеге дегенде мен мурунку чалып көп видео киргизбейм. Ошон үчүн YouTube мени алдыга түртпөйт. Көрдүңүздөр, Даже 30-40 миң подписчигим бар болсо да. Ошон үчүн активдүүлүк. Кайсы жерде сиз активдүү болсоңуз, ошондо сизди алдыга түртө баштайт. Бардык социалдык тармактарда. Так, эксперт, вирус маркетинг провокациялар, бул боюнча сүйлөшөбүз дагы сиздер менен. Эксперттик видеолор, марафон ар кандай сабактар, бул дагы пассивдүү ыкма. Акысыз ыкмалар ар кандай, мына биз айтып кеткенибиздер. Жарыя ыкмалар бар, таргет, контекст, реклама жарыясы, YouTube'да реклама, мунун баары сиз үчүн пассивдүү ыкма. Ушунун жардамы менен сиз көптөгөн кардарларды, көптөгөн бизнес партнерлерди тапсаңыз болот. Кардарларды чакыруу, бизнеске чакыруу үчүн мына ушул куралдарды колдонсо болот. Блогерлер аркылуу жарыя кылуу, бул дагы акча киргизүүчү ыкмалардын бири. Бул боюнча өзүнчө сабак болот, өзүнчө сабакта көрүп бүт үйрөнөсүздөр, акча киргизип кылса болот. Бирок сиз нөлдөн баштайм, жок акча киргизбейм десеңиз, мына акысыз ыкмалар менен деле бизде толтура адамдар натыйжалар жаратып атышат. Так, пассивдүү ыкмада адамдар компанияга эмес, адамдарга келет. Ушуну эсиңизде болсун. Ошон үчүн сиздин максатыңыз продукцияны мактоо, компанияны мактоо эмес, сиздин максатыңыз сиз өзүңүздү элге сатышыңыз керек. Биринчи эл сизди таанысын. Андан кийин сиз аркылуу продукцияга келет. Пассивдүү ыкма ушинтип иштейт. Көрдүңүз, Анан бир нерсени эске алыш керек, муздак контакты жылуулуу. Сиз соц тармактарда иштегенде адамдар муздак, алар сизди тааныбайт, алар сизге ишеними жок. Ошон үчүн аларды жылуулаш керек. Ошон үчүн пассивдүү ыкмада натыйжа дароо болбойт. Активдүү ыкмада дагы дароо боло бербейт. Себеби алар сизди тааныбайт. Бул жерде сиз эми статистиканын жардамы менен 100 адамга маалымат бергениңиз үчүн бир 10-20сы кызыгып калат, макул көрөйүнчү деп көрөт, маалымат алып көрөт. Ал жерде сиз тааныбаган үчүн ал жерде деле сизге көбүрөөк адамдар жок дейт. Сиз буараганда тааныштарыңызга маалымат берсеңиз, ал сизди тааныйт, ал сизге ишенет, сизди алдап койбойт, билет. Ошон үчүн көбүрөөк адам макул көрөйүн дейт. Ал эми сиз бейтааныш адамдарга маалымат бергенде, алар сизге ишенбейт, алар сизди билбейт. Ошон үчүн бул жерде свой, чужой деген системаны сиз өтүшүңүз керек. Свой деген бул ким? Свой деген, менин жердешим, бул свой, бул менин тууганым, бул свой, менин коллегам, бирге мектепте окуганбыз, бул свой дейт, Свойлорго эмне арзандатууларды беришет, билектерди беришет, анча-мынча жардам беришет, жапжы көз жумуп коюшат, Свойсуң макул кете берчи дейт, ГАИ. Жол коопсуздугу. Ошолор дагы кете берчи дейт, Ал эми чужойлорго эмне кылат? Штраф салат, чужойлорго мамиле башка. Сиз социалдык тармакта иштеп баштаганда сиз чужойсуз, ошон үчүн сизге мамиле азырынча жаман, жылуу эмес, Ошон үчүн эмне? Ошон үчүн ушул системаны өтүшүңүз керек болот. Өтүш үчүн эмне? Өзүбүз жөнүндө көбүрөөк маалымат беребиз. Кээ бирлер нинзя болуп мындай сүрөтүн чыгарбай бекинип алышат, жашынып алышат, мен чыкпай турсам болобу. Анда сизге азыраак адам ишенет, сизге азыраак адам свой кылат. Эгерде сүрөттөрүңүздү чыгарып, жашооңузду ачык чыгара баштасаңыз, анда сиз алар үчүн свой боло баштайсыз. Себеби биз тааныган адамдар бизге свой, туурабы? Мен кошум, мен муну тааныйм, тиги тааныйм, таанышым таанышы. Бул свой дегенде мамиле. Бейтааныш адамга ал чужой, ал кызыгы жок, ал эмне айтса мен ага ишенбейм деген мамиле. Ошон үчүн свой, чужой деген системаны өтүшүбүз керек. Өтүшүш үчүн эмне? Стористер тартабыз, публикациялар тартабыз, өзүбүздү жашырбайбыз, ачыкка чыгарабыз. Бул кыйын жагы. Ошон үчүн Тимур Фазиев бизнесин ачыкка чыгарды, тапкан акчаларын ачыкка айтты. Бул атактуу азыркы учурда бизнесмен, миллионер, миллиардерлердин баары ачыкка чыгарып атат. Эмнеге? Свой болуш үчүн. Көрдүңүздөр, Ошон үчүн сизге анан эсиңизде болсун, сизге сиздин гана адамдарыңыз келет. Мен адамдарым сизге барбайт. Сиздин адамдарыңыз мага келбейт. Мисалы үчүн мени көрөт дагы, ишенбейм ал. Что-то слишком көп. Нереальный сумма Кыргызстанда таба албайт жөнөкөй нөлдөн баштап деп мага келбейт. Мен адамдарым мага келет.
Сизге караганда сиз 5 миң табам, 5 миң сом табатам, 7 миң сом табатам десеңиз ишенет. Ушул реальный сумма деп сизге келет. Ошон үчүн сиздин адамдарыңыз сизге келет, менин адамдарым мага келет. Ошон үчүн эч убакта булар адамдардын баарын өзүнө каттап алдыгы менен кимди каттайм дебеңиз. Жок, мени көрүп жүрүп мага келбегендер толтура. Башка бирөөгө катталгандар толтура. Мен да маалымат берип атсам, уже мен катталдым дешет. Жакында катталдым дейт. Неге? Ал ошол адамдын адамы, меники эмес ал. Так, биздики эмес система дедик. Так, жалпы окшош көз караштар. Кантип биз свой чужойду билебиз, көз караштарыбыз окшош болгондо, какой-то бир баалуулуктарыбыз окшош болгондо, кандай бир айталы жашаган жерлерибиз, жашаган шарттарыбыз окшош болгондо биз свой болобуз. Ал эми мисалы үчүн байдын баласы, айталы байдын баласы, кедейдин баласына свой болбойт. Ага повезло дейт. Аны көргүсү да келбейт, көрүп кызыгышы мүмкүн, бирок андан үлгү ала албайт да. Эми анын шарты башка да, туура эле да. Ошондой көрдүңүздөр. Ошон үчүн окшош көз караштар, окшош шарттар, окшош ситуациялар, окшош абалдар биз үчүн свой болот. Агар сиз жөнөкөй адам болсоңуз, айылда жашаган адам болсоңуз, сизди кимдер көрөт? Айылдагылар сөзсүз көрөт. Бул сиздин адамыңыз. Шаардыктар мага анча келе бербеши мүмкүн. Айылдыктар мага мен шаарда жашаган үчүн анча келе бербеши мүмкүн. Эми алар шаарда да ошто деген адам көп да бизде. Мен айылда жашайм, мен кимди табам? Мунун бизнесин мен кыла албайм деп мага келбейт, сизге келиши мүмкүн. Ошон үчүн уялбайбыз, тартынбайбыз, өзүбүздүн жашообузду ачыкка чыгарабыз. Себеби дегенде мага окшогондор мага келет деп түшүнөбүз. Ошон үчүн жашабай алдыга чыгарабыз жашообузду. Баалуулуктарды, көз караштарыбызды айтабыз жашырбастан. Так, жалпы окшош ситуация, абал, тарых, кесип, мына кесип сиздин кесибиңизде болот. Мисалы сиз доктор болсоңуз, мен доктормун, кошумча бизнес кылам деп айтыңыз, доктурлук жөнүндө айтыңыз. Сизди кимдер көрөт? Же мага доктор керек деп, же ден соолук темасын көрөт, түшүнөйүн, жана башкалар сизди көрөт. Ушул темага кызыккандар сизди көрөт, жана докторлор мен да ушинтип кошумча акча тапсам дегендер, же бюджетниктер, айлыгым аз дегендер сизди көрөт. Агар ана мен нолдон бизнес баштадым, анан бизнес куруп алдым, мен ишкермин, 4 бизнесим бар десе, айлык аш дегендер мени анча кызыкпашы мүмкүн. Ал эми 4 бизнес бар экен, ал уже кыйын да. Мен андай эмесмин деп деши мүмкүн, көрдүңүздөр. Ошон үчүн менин адамдарым мага келет, сиздин адамдарыңыз сизге келет. Ошон үчүн өзүңүз жөнүндө көбүрөөк маалымат бериңиз элге. Так, Инстаграм бул эмне? Бул сүрөттөр, селебрити, пафос, мода, кычырайгандар, мындай крутойлор, байлардын баракчасы. Инстаграм. Бул ошентип башталган, азыр деле көбүрөөк ошол адамдарга мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ал жерде конкуренция өтө чоң. Инстаграм ошондой баракча. Инстаграм бул пафостун, мактануунун баракчасы десек болот. Албетте ал жерде бай жашаган, кымбат үйлөрдө, кымбат шарттарда чет өлкөлөргө саякат кылгандар баракчалар жасап чыгарып атышат. Ошон үчүн ал жер ошондой. Муну биз эске алыш керек. Бул да биз дагы ошондой болушу керек дегенди түшүндүрбөйт. Ал жерде жөнөкөй адамдар деле баракчаларын өнүктүрүп, өзүнө керектүү кардаларды таап атышат. Себеби система свой чужой иштейт. Болгону биз спецификасын айтып атабыз, жана туура айттыңыздар. TikTok'то карапайым жөнөкөй эл толтура. Карапайым жөнөкөй элдер жылдыз болуп атат. Инстаграмда андайлар өтө аз. Ошон үчүн Инстаграмдын мыйзамы ошондой экен. Демек ал жерде биз кооз кийинип фотосессия жасап чыгарабыз сүрөтүбүздү. Анын көрөрмандары ошондой алжактын. Так, TikTok видео контент, TikTok жөнөкөйлүк, жаштары, жөнөкөйлүк, естественность, биз табигый кандай болсок ошондой көрсөтүп. Ошон үчүн TikTok'то ошондой чыккан аракет кылабыз. Маска да койбой, фильтр да койбой, жөнөкөй. Ошондой бизди TikTok алдыга түртөт. Жөнөкөйлөрдүн баракчасы. Ошон үчүн 2014 жыл эмес. Instagram 2014 жылы пайда болду. Ошол мезгилде пайда болуп өнүгө баштады. Ошол мезгилде активдүү позицияда бар. Азыр өзүнүн ошол Instagramдагы ордун ээлеп алышты. Instagramда азыр раскрут кылыш кыйыныраак. Ошон үчүн такыр жасабаңыз деп Instagram менен кошо жаңы чыккан TikTok'ту кошо алып кеткениң жакшы болот. TikTok бул азыркы учурда дүркүрөп өнүгүп аткан мезгил. Ошон үчүн мен видео тарта албайм деп уялам да дебеңиз. TikTok'ту бат өздөштүрүп алган аракет кылыңыз. Эртең ал жерде акча киргизбей өсүш кыйын болуп калат. Ошо азыр акысыз болуп атканда иштеп алыш керек азыр. TikTok бул эмне? Көңүл ачуу, шаңдуу болуу, оюн зооктун баракчасы. Ошон үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк серьезный темаларга дагы тамаша кошкон аракет кылыңыз. TikToктун спецификасы ушул. Ал эми Инстаграмда серьезный, пафосный, модный болсоңуз көбүрөөк көрөрман көрөт деген ушундай түшүнүк бар. Ошондой көз караш бар. Мен буга кошулам. Ошого окшош да, мындай чындап эле мына көңүл карасаң ошондой. Ал TikTokто башкача. Так, бул деген эми TikTokто видеону Инстаграмга киргизбейм, Инстаграмда видеону TikTokко киргизбейм деген көз караш эмес. Убактыңыз көп кетип калат. Мен мисалы үчүн экөөнү бири-бирине киргизе берем. Бирок өзү балким Инстаграмда иштеген адам көбүрөөк Инстаграм үчүн видео тарткан жакшы болуш керек рилске. Бирок мен ага убактым жок. Мен бардык соц тармакта болгум келет. Бирок мага адамдар TikToктон да келет, Инстаграмдан да келет.
TikToктан албетте өтө көп адам келет, Инстаграмдан азыраак адам келет, YouTube'дан азыраак келет, Facebook'tan азыраак келет, Одноклассниктен азыраак. ВКонтактеден өтө аз келет. Бирок мал менен орустар келип турат анча. Эми мен TikTok, ВКонтактеге убактым болбой калат, ошон үчүн көп келе бербейт. Балким убакыт көбүрөөк берсем көбүрөөк келеттир. Так, Facebook бул тексттер, посттор, тематикалык группалар деп атабыз. Демек ал жерге текст, посттор жазабыз, видеолорду киргизсек болот. Бирок илгертен ошондой болуп башталган. Ошон үчүн тексттерди көбүрөөк окуган адамдар ушул жакта болушат. Ошон үчүн тексттерди көбүрөөк. Instagram, Facebook все-таки ошондой, андай мүмкүнчүлүк бар, аны колдонобуз. Эгерде сиз видео тартсаңыз уя алсаңыз, анда Facebook менен Instagram'дан баштасаңыз болот. Анан TikTok'ка өтсөңүз болот акырындык менен. Болгону эртең шанс кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн тезирээк TikTok'ка киришип кеткен аракет кылыңыздар. Так, 2011-жылы мына активдүү Facebook колдонуп баштаган, 2010-жылдары активдүү болуп, ал вакытта Одноклассникте бар эле, көпчүлүк Facebook'та тура баштаган. Ошон үчүн ал жерде 35тен жогорукулар, көбүнчө 35 жаштан жогорулар Facebook менен ВКонтакте, Одноклассникте турушат. Бирок азыр Россиядагылар эми дээрлик баары, жашы, карысына карабай ВКонтактеде болуп атышат. Бул ситуацияга жараша болот. YouTube бул көбүрөөк үйрөтчү контент, документалдуу, илимий, тарых, узак видеолор, ТВлар, интервьюлар, жаңылыктар, кинолор YouTube'да жайгашкан билесиз. Эми кинонун албетте автордук укукту бузбагандары. Так, пайдалуу видеолордун архиви бул YouTube. 2012-жылы активдүү позицияда болгондор, 2010, 11, 12 жылдары активдүү позицияда болгондор, азыркы учурда YouTube'тун хандары, блогерлери, өтө подписчиктери көптөрү ошол мезгилде болуп ашты. Кыргызстанда бул дүйнө жүзүндө, Россия деңгээлинде. Кыргызстанда акыркы 2014-2015тен баштап активдүү YouTube каналдарды ачып, өтө активдүү болуп иштегендер, азыр ошол мезгилде конкуренция жогунда өздөрүнүн базарын ээлеп алышты. Бул деген азыр болсоңуз, азыр чыксаңыз болбойт деген түшүндүрбөйт. Мына Саида Ражапова жана биз айтып кеткен Новосибирскте туруп, каналын ачканына 1 жылдай эле болуптур. Көрдүңүздөр, 1 жылдай эле болуптур, бирок эмне тарта берди, элге пайдалуу, кызыктуу контент берип атты, көрөрмандар аябай көп болду, натыйжасында катталгандар көп болду Фаберикке, и Фаберикте номер 1 званиялардан ачып койду. Ошон үчүн кеч эмес, сиз деле ошолордон болушуңуз мүмкүн. Ошон үчүн YouTube'га кеч калыпмын да дебеңиз. Жок. YouTube сизге жагымдуу формат болсо, YouTube'ду жасаңыз. Сизге YouTube жагабы, YouTube'ду жасаңыз. Бирок YouTube эң кымбат формат деп атабыз. Эми бул жерде ар ким өзүнүн көрөрманын табат. Сөзсүз эле түрдө сиз журналист болуп, кыйын болуп, жандай профессионалдуу камераларды, профессионалдуу жарыктарды алып иштешиңиз шарт эмес. Эң негизгиси элге пайдалуу контент болсо, TikTok'ка барасызбы, YouTube'да табасыз, барасыз өзүңүздүн көрөрманыңызды табасыз. Болгону YouTube'да узагыраак видеолор жакшы кетет, TikTok'та кыска видеолор кетет, Instagram'да да ошондой. Мындайча айтканда мынтип айтып коюшат, клиповое мышление, клип ой жүгүртүү, кыска, бат, тез деген ой жүгүртүүлөр Instagram менен TikTok'та көрөт, ошол жакта ошентип иштейбиз. YouTube'да шашпай, жарым саат, 1 саат айтып берем, түшүндүрүп берем дегендер YouTube. Сизге ошол формат жагабы, YouTube'га кирип иштеңиз. Болгону баардык кайсы гана соц тармак болбосун, бул алма бакты өстүрүүдөй. Алма бакты өстүргөндөй нерсе, мунун үстүнөн көп иштеш керек болот. Ошон үчүн буга чыдам менен иштейбиз. Так, Одноклассники бул тексттер, сүрөт, посттор, тематикалык группалар, достор жазышып, бири-бири менен сүйлөшкөн баракча болуп, соц тармак болуп башталган. Ошон үчүн жөнөкөй карапайым эл, Россия региондор айылдар дедик. Бул боюнча айтып кеттик. 40тан жогорулар көбүнчө 2005-жылы активдүү позицияда иштегендер, Одноклассники друзьясы көп болуп, азыркыга чейин көп друзьялар бар. Ошондой, ошон үчүн бул тармакта иштегенде ошого көңүл буруп иштейбиз. 40тан жогорулар менен иштегиңиз келсе, Одноклассники. ВКонтакте жазышуу тематикалык группалар, Россиядагылар өчө кино, музыка угулу деген күчтөр бар. Анан азыр бул жакта дагы шортс, кыскача видеолор бар бул жакта. Видео клипи деп коет, ушундай. Клипи деген кыска видеолорду киргизсеңиз болот. Ал жерде да өзүнүн көрөрмандары бар. Так, 2008-жылы активдүү позицияда иштегендер, азыр ВКонтактеде көп подписчиктер, көп последовательдер бар. Twitter деген бар, Америкада жашагандар, кокуса, АКШда, Америка континентиндегилер көрүп аткан болсо, Twitter сиз үчүн актуалдуу болот. Кыска тексттер, кыскача посттор, кыскача мына азыр көрдүм, дароо бөлүштүм деген, мына бул сториске окшош да, стористин текст варианты. Стористи билгендер барбы, билбегендер барбы? Кокус билбегендер болуп калса, бул эмне? Мына мен мынтип жасап атам, мынтип тамак жасап атам, мынтип тамак жеп атам, мынтип азыр коктейлди ичтим, анан мынтип бул адам менен сүйлөштүм, азыр мен буну бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө сторис тартам, мына мен сабак өттүм деп, сабак өттүм деп. Баса тартып коеюн, ошондой сторис тартам деп аткам, тартпай калдым. Мына ушинтип сторис тартабыз, мына муну сторис дейт. Twitter ошонун текст варианты. Сейчас я провожу прямой эфир, то есть вебинар на тему «Как работать в соцсетях». Мы разговариваем о Твиттере, ВКонтакте, о специфике различных соцсетей.
Так, мына ушинтип мына тартуудасың ушул сторис, мына көрдүңүздөр, азыр мен сторис тарттым. Ушуну көп Одноклассикке киргизем, TikTokко киргизем, YouTubeга киргизем, YouTubeга да киргизсем болот. YouTube'дун ушул сторисин паккатап электим, Short Store'га киргизсем жалко. Ал бир күндө өтүп кете турган нерсе эмес да, көпкө чейин туруп калат, мен баракчам булганып калат деген нерсе болот. YouTube боюнча кичине түшүнүп алыш керек болот. Бирок ал жерде дагы сторис мына Shorts'ты сторис катары колдонгондор бар экен, көрүп атам. Так, блогдор актуалдуу суроого толук кандуу жооп алуу блогдор бар. Бул мисалы үчүн илгери көп жазчу, азыр жазбай калышты. Ошол эле нерсени блог деген форматты сиз түшүнүп алышыңыз үчүн гана айтам. Азыр андай жазбай калышты. Мен бир убакта өзүбүзчө ар кимибиз блог ачып алып, сайт ачып алып, ошол жерде адамдар окуйт. Анан Яндекске же Гуглга жазса, биздин блогду сайтты көрсөтөт деп ошентип иштеп аракет кылганбыз. Бир убакта мен сайтым бар эле өзүнчө MLMKG деген. Ошол жактан макалалар жазчу элем, анан блог алып барчу өзүнчө баракчалар бар болчу, ошол жака да киргизип жазчу элем, адамдар окуйт эле. Бул заман өтүп кетти, ошол эле. Муну эмнеге айтып атам? Мына көрдүңүздөр, өзгөрүш болуп атат. Кийин соц тармактарда өзгөрүп кетиши мүмкүн. Блогдорду азыр эч ким окубайт. Бирок ошол убакта текст жазып көнүп калган үчүн азыр Facebook'та, Instagram'да текст жазышты билебиз. Жана ал тексттерди жазып турабыз маалымат менен. Так, эксперттик маалымат берип атып сатуу үчүн керек болгон да бул блогдор. Азыр бул заман өтүп кетти, бирок сиз ошол сыяктуу азыр Instagram'да, Facebook'та, ВКонтактеде иштесеңиз болот. Группаларды ачып алып, группаларга маалымат берип. Так, Telegram мессенджерлер жөнүндө айтып кетсек, мессенджер деген бул эмне? Бул соц тармак эмес. Мессенджерде биз канал ачып алып, же болбосо номери бизде бар болсо, ошол номерлер менен жазышып иштесек болот, билесиздер. Ошон үчүн бул соц тармак эмес. Telegram мессенджерлерин колдонсоңуз болот. Бул эксперттик контент үчүн өтө идеалдуу. Сиз кайсы бир темада эксперт болсоңуз, ден соолук темада, өзүн кароо темада, мисалы үчүн макияж темада, боюнуу темада эксперт болсоңуз, же болбосо бизнес, психология темада эксперт болсоңуз, Telegram өтө сонун курал болуп калды. Telegram за этим будущее деп коюшат. Telegram эксперттер үчүн сонун нерсе. Канал ачып алып, ошол жака көп адамдарды алып келсеңиз болот. Бул боюнча каналдарды көрүп жүрөсүздөр ар кандай. Анын жакшы жери ал жерде дагы чеги жок. WhatsApp караганда 10 000, 20 000, 100 000 подписчик болсо болот. Telegram'дын жакшы жери, сиз видео тарткандан ээринсеңиз, текст жазганды жакшы көрсөңүз, мурун блог болсо, азыр Telegram ошого ылайык болуп калды. Мурун сиз блогдорду жазсаңыз, азыр Telegram'да сиз ушундай эксперттик ар кандай мындай башыңызды көрсөтүп сүйлөп койсоңуз болот, толук мындай көрсөтпөй. Анан текст жазып койсоңуз болот. Үйүңүздө жаткан жериңизде майкачын жатып эле текст жазып койсоңуз, өзүңүздүн пикириңиз сизди окугандар болот. Өзгөчө эксперттик контент болсо, элге кызыктуу, пайдалуу бир маалымат берчү болсоңуз, анда Telegram сизге жакшы курал болуп келет. Мисалы үчүн биринчи Нурзат Ураймованын эме продуктовый чаты Telegram'да жайгашкан. Продуктовый чатта өзүм үчүн алам деп келгендер үчүн группа ачып коюп, ал жака баарын кошо берсек болот. Анан жакшы жери сакталып калат. Группанын башындагы ыдыларды адамдар көрүп алышса болот. Жана сиз жаңы келгендер үчүн кандай бир программа кылып коёюн. Жаңы келгендер үчүн мисалы үчүн бир 20-30 видео киргизип коюн десеңиз, жана ал жака эч ким жаза албай турган болуп койсоңуз, өзүнүн тартиби менен кете берсин, жаңы келгендер баш айланбай, ушул жерде тартиби менен көрө берсин десеңиз да, бул Telegram каттаган адамдарды жетелөө үчүн сонун курал. Ал катарда колдонсоңуз болот. Азыр мен мунун үстүнө иштеп келдим, бара-бара бизде да ошондой уже сайттын кошумчасы болуп калат. Сайт кошуп, Telegram'дан дагы сиздер сабактарды көрсөңүздөр болот турган болуп калат. Сайтка кирип отурбай. Кире албагандар, албетте сайтка кирип көргөн ыңгайлуураак болот. Бирок кимдир бирөө үчүн Telegram ыңгайлуу. Ошондой курал катары колдонсоңуз эң сонун. Текст жазуу үчүн ыңгайлуу, видео тартып отурбайсыз, даярданып, анан видео тартсаңыз да бетиңизди эле, башыңызды эле көрсөтүп туруп, сүйлөп 15 мүнөт же 15 секунд же 1 мүнөттүк кыска видеолор тартып, дальше текст кылып, анан өзүңүздүн YouTube'да тарткан видеоңузду киргизип койсоңуз болот. Telegram ошондой кызыктуу курал. Автоматташтыруу үчүн өтө ыңгайлуу, ботторду колдонсоңуз болот. Telegram'да ошон үчүн бул боюнча да видеолорду көрүп, көздөштүргөнгө аракет кылыңыз. Баса ВКонтакте боюнча, Одноклассик, Instagram боюнча бизде ТВ Фаберлик деген YouTube'да каналыбыз бар. Биздин компаниянын каналы бар. Ошол жерге катталып коюңуздар, ТВ Фаберлик. ТВ Фаберлик азыр эң акырында айтылат болуш керек, адашпасам, же кийинки сабагыбыз айтылат. ТВ Фаберликке катталыңыздар. Ал жакта сонун орус тилинде сонун сабактар бар. Цифровое обучение деген ал жерде плейлист бар. Так, команданы жетелөө үчүн ыңгайлуу. Жана эфирлерди слайдтар менен өтсөңүз болот. Бул да эң сонун командаңыз үчүн. Прямой эфир өтөм, слайдтар менен, мондой тексттер менен өтөм. Мирлан Батырхан сыяктуу вебинар, мен азыр вебинарды өтөм, вебинарды мен сатып алам. 4 000 сомдон башталат почти. 4 000 сомдон башталып 100 кишилик сатып алып отурбай, Telegram'да сиз бекер кылсаңыз болот. Бул мага Telegram'дын что-то записи иштебей атат, ошон үчүн мен Telegram'да өтпөй атам. Записи менде эмнегедир иштебей атат да, башкаларда иштеп атат. Ошого сиз бул жерде слайдтарда көрүнбөй калат, түшүнө албай атам.
Бирок сиз өздөштүрүп алсаңыз болот. Мен мисалы үчүн түркчө отуруп аткан коллегам менин видеолорумду түркчө отуруп атат, Камила, ал өздөштүрүп ошол жактан видеолор тартып атат. Түркчө отуруп алып. Так, Telegram продвинутуулар үчүн, WhatsApp жөнөкөй, билесиздер. Так, бирок Telegramда көп отура бербейт, ал минусу, а WhatsAppта көп адам отурат. То есть сиз Telegramга билесе таштасаңыз азыраак адам көрүп калат, WhatsAppтан көрөк көрүп калат. Бирок Telegram жакшы жери кийин келгендер да көрүп алат, WhatsAppта кийин келгендер көрө албайт ал сообщенияларды, ал видеолорду. Жаңы келгендер үчүн дагы кайрадан таштап чыгыш керек болот. Ошон үчүн именно жаңы келгендер үчүн мындай баракча болуп калсын, биринин артынан өзү бирини тартиби менен болсун десеңиз, Telegram идеалдуу курал. Так, тапшырма, сиздерге тапшырма, сизге жаккан соц тармактан бизнес баракча ачыңыз. Азыркы мен айтып кеткен соц тармактардын, эгерде буга чейин сиз Instagramда иштеп атсаңыз, TikTok боюнча ачыңыз, мисалы үчүн. TikTok'та жүргөн болсоңуз, Instagram ача элек болсоңуз, же Facebook ача элек болсоңуз, ачыңыз. Карап, кайсы соц тармакта сиз өзүңүздү көбүрөөк көрдүңүз? Сиздин аудиторияңыз көбүрөөк кайсы жакта отурат экен? Ошол жактан баракча ачыңыз. Соц тармакта ачкан болсоңуз, уже экөө-үчөө бар болсо анда кереги жок анда. Бул сиз үчүн, бул тапшырма сиз үчүн эмес, анда жаңылар үчүн. Так, пассивдүү ыкма үчүн өзүнчө баракча болуш керек сизде. Ошон үчүн эгерде пассивдүү ыкма үчүн жок болсо, пассивдүү ыкма үчүн өзүнчө баракча ачыңыз. Активдүү баракча үчүн өзүнчө 3-4 баракча ачыңыз. Ал жерден сиз адамдарга дружба жөнөтөсүз, сообщение жазасыз. Мындай караганда эмне үчүн эки башка? Активдүү ыкманы сиз азыраак эле жасалган коесуз. Пассивдүү ыкманы сиз 10 жылдап, 15 жылдап, 20 жылдап иштетесиз. Өмүр бою иштетесиз. Активдүү ыкманы сизди блокко салып койгуча иштетесиз. Блокко салып койгондон кийин дагы башкача туралып, дагы башка жаза бересиз. Мындайча айтканда, бир бөлмөгө кирсем, мен кууп чыкты, кайра кирип алдым деген баракча да, ошондой. Активдүү баракча бул убактылуу, рабочая страничка деп коет. Так, жакшы улбай атса, чыгып кайра кирген. Жазып коюңуздарчы бирөө жарым, Жакшы улбай аткандар чыгып кайра кирсе болот. Так. Ошондой тапшырманы жазып алабыз. Тапшырманы скриншот кылып алыңыздар жана муну караңыздар. Биринчи жолу ушул соц тармактар боюнча сабакка чыгып аткандар. Так, кеттик анда. Стористер тартууда мен уялам дешиңиздер мүмкүн. Телефон бул боюнча укмуш сонун бир эксперттин сөзүн угуп калдым. Анна Конон ошол эксперттин сөзүн айтып калды бизге. Октавада сонун түрткү болду. Ошондой мен көбүрөөк тартып калдым. Буга көп тартпайт элем, эми көп тартып калдым. Ал сонун сөз айтат. Мен стористер тартып турган убактым жок да, жетишпейм да, кантип тартат адамдар десе. Эми өзүң ойлосоң, айырмасы эмне? Сен телефон колуңда жүрөбү же чөнтөгүңдө жүрөбү, айырмасы эмне? Колуңда жүрсөң деле ошол убакыт кетет, колуңда жүрүп мындай телефонду ачып алып сүйлөп кеткенге, чөнтөгүңө салып алып деле сүйлөп кеткенге ошол убакыт кетет. Айырмасы жок. Ага ашыкча өзүнчө убакыттын кереги жок. Ошон үчүн стористер бул эң оңой. Мен видео тартыштан уялтам, видео тартышты үйрөнгүм келет, бирок неден баштайм дегендер үчүн сторис эң алгачкы ыкма. Одноклассникте болсо моменттер, Facebook'ta бул история болсо эле, ВКонтакте экөөндө, TikTok'та да бул стористер. Ал эми YouTube'да бул шортстор деп койсок болот, шортстор. Шортс толук сторис эмес, бирок сториске окшоп кетет. Демек, стористерди тартып баштаңыз, бул эң жөнөкөй, эң оңой ыкма. Эмнени көрүп атам, ошону сүйлөп атам деген да. Сторис деген бул эмне? Эмнени көрдүм, ошону сүйлөдүм, ошону айтып бердим деген түшүндүрөт. Жашооңузда эмне болуп атат, ошону сүйлөдүм, ошону айтып бердим. Эң оңой. Ал үчүн сиз сөз бетиңизди көрсөтүп эмес, жада калса жасаган тамагыңызды көрсөтүп тартыңыз. Жада калса, айталы, көчөңүздү, корооңузду көрсөтүп сүйлөй берсеңиз болот. Ошодон баштасаңыз болот. Барып анан бетиңизди көрсөтүп сүйлөй турган болуп каласыз. Стористерди тартып баштаңыз. Харизма чоң ролду ойнойт. Бул жерде эсиңизде болсун, Ямге деген бар, YouTube'да жазып алыңыздар. Ямге YouTube'да көрүп коюңуз, аябай күлкүлүү, туура эмес сүйлөйт, бирок ошонусу менен элди өзүнө тартат. Эң негизгиси бул жан дилиңиз менен айтып бергиңиз келет. Мен силерге айтып бергим келет деген маанайда сүйлөсөңүз, сизди адамдар көбүрөөк көрөт, сиз өзүңүздү көп адам тартасыз. Негизги нерсе ушул айтайын деген нерсени айткыңыз келиш керек да. Ошондой нерселерди көбүрөөк тартсаңыз, ошондой сиз оңой бат көнөсүз жана харизмаңыз менен адамдарды өзүңүзгө тартасыз. Сиз же маалымат жаратып сатуучу, же аны сатып алуучу боло аласыз. Маалымат жаратып атып сатуучу болгуңуз келсе, акча тапкыңыз келсе, анда стористерди тартып баштаңыз. Жаратуучу акча табат, ал эми сатып алуучу акча кетирет билесиздер. Ошон үчүн стористердин жардамы менен сиз көптөгөн адамдарды кардар кылып алсаңыз болот. Көптөгөн акчаларды тапсаңыз болот. Болгону муну өздөштүрүп аласыз, муну адат кылып аласыз. Ар күнү сизде тапшырма болуш керек. Мен сторис тартпай калдым, сторис тартайын. Кой, мен бүгүн не сторис тарттым, жок эч нерсе тартпадым. Жок дегенде муну тартып коеюнчу десеңиз, кийин уже сизде уже биякта адатыңыз пайда болот. Адат. Дайым тарта баштайсыз. Мен муну караганда көп тарта баштадым. Бирок мен дагы деле, мисалы үчүн, Дарья жубайымдын деңгээлине жетелепмин. Аны карасаңыздар, сериал баскан турганы бүт сторис.
андай деңгээлге жетер экен. Бирок андай деңгээлге умтулганым жок. Мен жок дегенде ошонун деңгээлине жарымына жетип алсам бул эң сонун. Күнүнө бир 5 сторис чыгарып турсаңыз бул минимум да эң сонун. Менин максатым азыр 5 жетиш керек. Андан кийин 10го жеткирем. Анан ошол мага жетет, 10 жетет. Так, тамак жеп аткан, жасанып аткан, жуунуп чыктыңыз, тамак жасап атасыз, шунун баарын сториске тарта бериңиз. Жаман болсо дагы жөнөкөй стористер көп болсун. Бул боюнча бир эксперт айтып атат, силер стористерди идеалдуу кылып 3 сторис тарткандан көрө мен бир күндө 10-15 сторис тартсам, ошон үчүн менин продажам көп деп айтат. Туура, кошулам. Көрдүңүздөр, чоң эксперт ошонтип үйрөтүп атат. Стористерди идеалдуу болсун деп отурбаңыз. Мен Дарья көзүн айырмас, Дарья 3-4 дубльдан сторис тартат, мен 1 же 2 дубльдан тартып киргизе берем. Неге? Мен жакшы жасагандан көрө жок дегенде жаман болсо да жасай берейин деген нерсе. Көрдүңүздөр, ошон үчүн сиздер дагы ушул нерсени жасай берсеңиздер, сиздер да адап болуп калат. Тапшырма 3 сторис тартыңыз. 3 күн ичи өзүңүзгө азыр телефонду аласыз, азыр видеону көрүп аткан жериңизден 3 моментке кайсы убакта сизде активдүүлүк көбүрөөк болот. Мисалы үчүн кайсы убакта сиз тамак жасайсыз, кайсы убакта садиктен балдарды алып келесиз, ошол убакка сториске тапшырма будильник коюп коюңуз. Азыр 5-терде алып келесиз садикте, эртең саат 8-де алып барасызбы, ошол маалга сторис коюп коюңуз. Жол эгип аткан маалыңыз, Биз, мисалы үчүн Айжан кабыз менен садикке бала бакчага жөнөдүк. Балаңыз тартпай эле коюңуз, өзүңүз көчөнү тартыңыз. Эшикте мондой суук, мондой дегендей мындай. Ошентип баштаңыз. 3 сторис тартып баштаңыз. Тапшырма жазып алабыз, скриншот тартып алабыз, жана будильникке коюп коебуз, Сизде ошондой адат пайда болуш керек. Ар күнү эстете турган напоминание же будильник коюп коюңуз. Азыркы телефондордо уже будильникте ар күнү кыла турган кылып койсоңуз, билесиздер. Кааласаңыздар мындай 5 күн коюп туруп, жумага чейин коюп коюп туруп, суббота, ишемби, жекшемби күндөрү будильник иштебей турган настройка кылып койсоңуз. Так, эми болсо мына кийинки сабакта биз мына негизги соц тармактарда иштөөдө, негизи баракча жасоодо каталар жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Бул уже кийинки сабакта биз сиздер менен экинчи бөлүгүндө ушул жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Соц тармактарда иштөөнүн экинчи бөлүгү сиздер менен болмокчу. Андан кийин албетте бул сабактарды көрүп бүткөндөн соц тармактарда иштөөдө акча киргизүүчү ыкмалар, жана биз айтып кеткен таргет жана башкаларда бир көрүп коюңуз, балким сиз муну да кошуп алып кетсеңиз, сиздин баракчаңыз батыраак өнүгөт, батыраак подписчик топтолот. Эми бул жерде мүмкүнчүлүккө жараша албетте көрүп кое бериңиз. Бүгүн болбосо эртең эми мүмкүнчүлүгүңүз пайда болгондо аздан 1000 сомго 500 сом айына киргизип коюп, баракчаңызга подписчиктерди батыраак топтоп алсаңыз болот. Жана адамдарды батыраак таап алсаңыз болот, кардарларды. Так, андан кийин албетте бул сабактарды көрүп бүткөндөн кийин соц тармактар боюнча жалпы сабактарды көргөндөн кийин TikTok боюнча өзүнчө 2 сабагыбыз бар, ошондо сөзсүз түрдө көрүп кетиңиздер. Анда эмесе сиздерге 10.000 деген подписчиктер, 10.000 деген структура, 100.000 деген киришелерди каалап кетебиз. Мына Мирхаил Кожоева сыяктуу сиздерге Кудай буйрса убага келгенде 60.000, 30.000, андан кийин 120.000 деген бонустарды, андан кийин 180.000, 240.000, 360.000 деген бонустарды алышыңызга тилектешпиз. Бирок аны үчүн сиз талыкпай өз баракчаңыздын үстүнөн соц тармактар аркылуу тынбай иштеп турушуңуз керек болот. Активдүү ыкмаларды, пассивдүү ыкмаларды экөөнү тең бирдей колдонгону аракет кылышыңыз керек болот. Мирхаил Кожоева сыяктуу лидерлердин көпчүлүгү активдүү ыкманы да колдонушкан, пассивдүү ыкманы да колдонушкан. Экөөсүнүн тең үзүрүн натыйжасын азыркыга чейин көрүп атышат. Анда эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолор болсо жазыңыздар. Суроолор жок болсо биз сабагыбызды ушу менен аяктайбыз. Ушул тема боюнча суроолор болсо, ал эми структура куруу боюнча суроолор болсо, анда албетте аны комментарийге жазганыңыз туура болот. Видеонун астына же башка видеолордун именно структура куруу боюнча видеолордун астына жазганыңыз туура болот. Же группага. Так, өтө сонун инсайттарды алдым, сиздер ачылык. Рахмат. Ажаркын. Суроолор болсо айтыңыздар, суроолор жок болсо анда лайк басып кетебиз. Видеодон, эгер записин көрүп аткан болсоңуз, видеодон чыгабыз, төмөн жагында лайк деген кнопка бар. Бул жерде вебинарда лайк жок, бирок сиздер бул жака жүрөктөр жазсаңыздар болот, Могул жакта сол төмөн жакта, так. Менде чыкпай атат, болду, мына. Көрүп атасыздар, лайктар, көйнөктөр жана башка чыгып атат. Так, айтып коесузбу? Эмнени айтып коеюн? Так, сонун. Ыраазычылык сонун болду. Так, TikToктон кантип көп подписчик топтош керек? Видео көп тартыш керек. Биринчиден, экинчиден, бул боюнча өзүнчө сабак болот. Ошол сабакты толугу менен маалымат аласыз. Азыр мен анын баарын айтып отурсам 2 саат, 3 саат болуп кетет. Бул темада, ушул тема жөнүндө сүйлөшүп көрөлүк, TikTok боюнча өзүнчө сабак болот жакында. Ошол жерде көрөсүз. Көбүрөөк рекомендацияларды ошол жактан аласыз. Так, маалымат үчүн рахмат. Буюрса аракет кылабыз. Так, жакшы.
Анан албетте бул сабакты буга чейин айтып кеттик, өздөштүрүү начар болушу мүмкүн. Бул сабакты кийинчерээк дагы бир жолу кайталап көрүп коюңуздар. Себеби жаңы маалымат дайым бир көргөндө толук өздөштүрө албайбыз. Бир көргөндө бир 10-15-20% эле кабыл алабыз. Кайталап көргөндө уже 40-50%, дагы үчүнчү жолу кайталап көргөндө 70-80-90% кабыл алабыз. Ошон үчүн мүмкүн болсо бул сабакты кийинчерээк дагы кайталап көрүп коюңуздар. Аны эмесе сиздер менен көрүшкөн аябай курсантмын. Бүгүн эң сонун адамдар отурду, эң сонун энергетика менен көрүп аттыңыздар. Дагы да көрүшкөнгө аман болуңуздар. Кудай буйрса эртең же бүрсү күнү мунун улантысы болот. Экинчи бөлүгүн сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыздар. Жолугушканча аман болуңуздар.